Барыңыздар Отман кеч. Кандайсыздар? Мен бүгүн түз эфирге чыккандын эң башкы себеби жаңы мен күндөлүгүн презентация кылайын деп чыктым. Канча күндөн бери муну күтүп жүргөнмүн. Сиздер да күтсөңүздөр керек. Азыр мен жазып коеюн. Күндөлүк презентация. Да бираз адамдар кошулсун. Түз эфирге чыксам, чыкпасам да акыры чыктым. Бүгүн күндөлүктүн презентациясын сиздерге көрсөтөмүн. Кандай, ичинде эмне жөнүндө көпчүлүгүңүздөр күтүп атсаңыздар керек. Эмне жөнүндө болот бул күндөлүк деп мына ушул күн келди. Бүгүн буюрса колума алдым. Бери жагындайсыз. Бул бирок сразу айтайын, сырты өзгөрөт. Бул черновой вариант. Бул сырты мындай эмес, мындан да сонун болот. Мен көргөндө эле сразу жактырдым бул күндөлүктү. Ой. Сыртын көргөндө эле жактырдым. Тандап акыры аягы бир жерге токтолдук. Ошондуктан мен сиздерге азыр полностью толугу менен күндөлүк эмне жөнүндө, кандай чыкты, кандай колдонот, историясын толугу менен айтып берем сиздерге. Мен бул күндөлүктү негизи ойлонуп жүргөнүм. Июнь айынан бери ойлонуп жүргөм. Эсиңиздерде болсо, ошол кезде эле мен күндөлүк жазамын, бирок кандай форматта билбейм деп оюмду чогулта албай жүргөм да. Анткени бул өзү бир кандай десем, бардык адамдын, айымдардын бардык сферасын, бүт сферасын камтыган бир өтө бир сонун нерсе болушу керек болчу. Структурага келтире албай айтканда, жакшы буюрса кандайсыңар? Бир жака чогулта албай айткам, акыры аягы чогулттум, акыры аягы өзүмө дагы чыгаргандай. Ушул күндөлүктү чыгардымбы деп өзүм аябай бир момент болду. Наконец-то, неужели мен ушул күндөлүктү жазып бүттүм деген. Анткени, в принципе, плюс-минус бир ай ичинде жазылды. Точно мындай убакыт санаганда бир 15 күндө жазылды. Көп жерден таштап коюп, кайра баштап, эмнени жазсам, эмнени кошсом, эмнени алып салсам деген. Анткени информация өтө көп, бирок аябай прям актуальный нерселерин бергим келди. Ошондуктан бул күндөлүктү чыгардым. Эми бул жактан эң биринчиси дизайн. Вообще башкача болот. Мен биринчи башында көп кылып анан кайра ойлонуп калдым. Нет, я такой не хочу. Мен кичине мындан да жакшы кылгым келип атат деп. Ошондуктан сырты вообще башкача болот. Сырты бул жөн гана, бул черновой вариант да. Жөн гана черновой вариант. Ошондуктан мага ушундай кылып презентабельный кылып чыгарып беришти. Эң биринчиси. Андан кийин бул күндөлүк кимдер үчүн? Бул күндөлүк айымдар үчүн, бир гана айымдар үчүн. Эгерде мурунку жазылган күндөлүктөр, мисалы, могул күндөлүктөр, бул орусчасы билесиздер, бул кыргызчасы, могул күндөлүктөр мисалы, эркек кишилер да толтура берген болсо, допустим, мына бул жактан Нурманбетовдун жолдошумдуку, мисалы толтура берген болсо, бул жактан только айымдарга кылдым. Турмушка чыккан, чыга элек айырмасы жок. Бардыгына болот. Возрастной ограничение да жок, жашынан дагы канча жашта болсоңуз алып колдонсоңуз болот. Мына бүгүн Данек китептигин негиздөөчүсү менен жолугуп калдым кафеден. Ал айтат, могул күндөлүктөрдө до сих пор сурашат, айжелме же дейт, ушуларыңыз барбы, токтотуп койдуңузбу? Бизге китептигинге азыркыга чейин ошо сурап жазышат дейт да. Бул күндөлүктөр уже сатыкта жок, билесиздер. Бардыгы бүткөн. Азыр мен сиздерге мына ушул күндөлүктүн бардыгы могул күндөлүктүн ашып кетсе бир канча десем бир 10% түзөт. Могул күндөлүктөр мунун 10% түзөт элестетиңиздер. Анан канчалык ушул деңгээли өстү ушул күндөлүктүн. Бул дагы көрүңүздөр, мына бул формат А5. А5 деп коет, а бул формат А4. А4 форматта мына акыркы күндөлүк менен салыштыра келгенде бул күндөлүктүн чоңдугун караңыздар. Жөнөкөй акыркы күндөлүк менен салыштыруу өтө чоң. Не сапсам мı? Çıkmayıp kendinden Mircan. Ben çağırıp adayım. Var. Açtı o gayet çıkırdım, ben çağırıp geldim. Atasını etsem o çağırıp geldim. Eşte cevap koymak bu var. Var. Sal boğazıma. Так, бұл жақта балам алысып қалды. Міне қараңыздар. Дайымай шықпай кеткен балам. Мен. Все, держи. Қараңыздар.
Бул бир гана айымдар үчүн жаңы мен деген менин онлайн курсум бар болчу. Ошонун негизинде мен атын өзгөрткөн жокмун. Жаңы мен деп калтырдым. Бул эң биринчисинде ачканда эле. Бул күндөлүк тренинг. Бул эми сиздерге зеркалдетип көрсөтөрөт тескеринен. Поэтому таң калбаңыздар. Мына күндөлүк тренинг. Жашооңду 90 күндө өзгөрт дейт. Чоң рахмат. 91 күнгө расчет кылдым. Анан мен өткөндө стористе Гүлреже мага өтө сонун идея берди деп бөлүшкөн нерсе. Азыр ошол боюнча айтып берем. Бул жакта мазмуну 13 бөлүмдөн турат. Башкача айтканда бул 13 жумага жетет. Толтура келгенде 13 жума ичинде 90 күн болуп калат. 91 күн. Жашооңузду өзгөртөсүз да. Эң биринчиси эле мен бысынлай баштаганда эле жаңы жашоо, жаңы адаттар деген нерсени киргиздим. Өткөндө Гүлреже ушуну айтып эле да. Айгерим ичине трекер привычек деп киргизбейсиңби, мага өтө жагат ошол нерсе деди. Суратпаймынбы, эмне боюнча депчи, там эрте тур, суу ич, там тигине мону кыл дегенби десем, ошол сен ойлон деди да. Анан мен могу күндөлүктү эстеп кеттим. Бул күндөлүктү кантип ушул жака киргизсем деп ойлонуп аттым эле да. Эми бул жакта основной темалар кирди, конечно, могул темаларычы. Чоң рахмат. Анан мен киргизе албай аткан нерселерим да күнүмдүк кылган иштер эле да. Мен могуларды кантип киргизсем экен, чтобы күндөлүк толуп калбаш үчүн, но все равно могулда болушу керек деген менде ой болгон да. Кандай кылып киргизет десем, Гүлреже мага сонун идеяны берди да, акыры аягында ошону коштум. Эми бир жумасы боюнча айтып берейин. Мына биринчи эле жаңы жашоо, жаңы адаттар ушул жактан башталат. Бул 3-чү беттен 11-чи бетке чейин. Андан кийин киришүү. Эми караңыздар бул жактан. Жаңы жашоо, жаңы адаттар дегенге мен 100 күн бердим. Бул жакта караңыздар. 100 күн. 100 күн бою күндө бир адат бар. То есть күндө ар бир барагын ачып толтуруп кетерсиздер. Бул эмнеге? Сиздерге мотивация. То есть күндөлүктү ал эле кечинде отуруп толтуруп коймой эмес, күндөлүктү таң аткандан кечке чейин колдоносуздар действительно. Таң аткандан кечке чейин бул сиздердин колуңуздарда болот. Улам карап, улам ачып турасыздар. Бул башын ачканда эле мондай трекер привычек. Муну мен 100 күнгө расчеттоп атайын жазганга да кичине мүмкүнчүлүк калтырдым. Муну жазасыздар башын. Мисалы, могул күндөлүктө бар нерсенин баарын киргиздим. Бул жакта бизде бар болчу эрте туруу, суу ичүү, физзарядка, аффирмация, визуализация, китеп окуу, мотивация бере турган видео көрүү, мына ушул нерсенин бардыгы бул мисалы жарым жылга мындай күндө аткарылчу эмес беле? Ошонун бардыгы башында эле бул. Элестетиңиздер, ошондо сиз күндө күндөлүктү ачып эле колуңузга алдыңызбы, баштадыңызбы? Мына привычкалар мына могул күндөлүктө кайсы болсо ошонун баары бул жакта бар. Моякта күндөлүктүн баары. Бул күндөлүктү мен бул жакка киргизе алдым. 7-8 баракта эледи, всё. Киргизип койдум башына. Ачып эле кыла бересиздер. Мисалы, күндө эртең менен турдуңузбу? Бул жактан что хорошо, саатын жазасыздар. Саат мончада турдум. Китеп окудуңузбу? Күндө что хорошо, бул жактан эме да, күнүн жазып турасыздар. Бүгүн мынча барак окудум, катар менен. Макул, акырып. Бул жаңы жашоо, жаңы адаттар дейт. Мисалы, суу ичкен бүт адаттын бардыгын мен башына киргиздим. Күндө карап, окуп, всё муну аткардым. Мынчаны кылдым деп бул жактан жөн галочка койбостон жазасыздар мына. Ар бир жерине жазасыздар. Мага эң башкысы ушул нерсе жетишпей атканда, күндөлүк толду, бүттү, анан бул мотивация түшүп өзүң болгондон кийин мотивация түшпөй койт. Түшпөй койбойт да. Таштап коесуң. Ошондой болбош үчүн эмнени кошсом болот деп ойлодум да. Эмне кыла алам ушул жактан деп, анан именно трекер привычек башында бүт жаңы жашоо, жаңы адаттарды киргизүү эң биринчи ушул башына кирди. Бул где-то бир 7-8 бетине дейт. Ар бирин ачып күндө эринбей белгилеп жазып турасыздар. И, допустим, бүгүн мисалы биринчисин кылдыңызбы, значит экинчисин да кылыш керек. Бардыгы бирдей келиш керек да. Күнү артта калбаш керек да. Ошон үчүн өзүңөргө мотивация берип, күнүнкүсүн кылып кете бересиңер. Кошуп кетерсиң, бул жамчута калып бартат. Тияктан биринчи күндө жүрөм, 5-нчи күндө жүрөм, тияктан 4-нчү күндө жүрөм. Дисциплинага өзүңөр саласыңар. Эң башкы нерсеси ушул да. Самый главный нерсеси ушул болду, башына кошконум. Андан кийин караңыз.
Бул жакта киришүү, мен киришүүнү көп деле жазган жокмун, кыска эле жаздым. Могул жака баштаганда өзүңүз көп план түзөсүздөр. Күндөлүктү алып баштаңыз да. Анан ар бир айга келечекте что вы хотите. Декабрь алдыңызбы? Толтуруп баштадыңызбы? Дамир мага да ошол нерсе жетпей депти, дисциплина. Өзүм да ошо салонго да атайын киргиздим ушул блогунчу. Сөзсүз түрдө. Менде мындай да, эгерде зрительный памятта бир нерсени көрсөм, действительно мен көргөн нерсеме ишенем да, любой нерседен көргөн нерсеме ишенем. Жаздымбы, жактан бияктан калып баратамбы, значит баарынан калбаш үчүн мен бүт баарын оптом аткарам да. Чтобы жазыш үчүн, мен муну кылдым деп, для себя да. Ошондуктан бүт киргиздим. Андан кийин күнөлүктү баштаардан мурун декабрь алдыңызбы? Декабрь жазып баштадыңызбы? Ошол айдан баштап ар бир айга, кийинки айдан, допустим, январдан баштап жаңы жыл келатат, как раз жаңы жылдын алдында көпчүлүк адам жаңы жылда жаңы жашоо дейт да. Бул көнүмүш эле адат болуп калды көпчүлүгүнө. Ар бир айга кандай ийгиликке жеткиңиз келет жазып чыгасыз. Что вы хотите достичь? Пример уже келерки айларды да, мисалы. Бул жактан уже эмне иштейт, воображение иштейт да, каалоолоруңар иштейт. На самом деле план иштеп баштайт. Мен ушул айга эмне кылгым келет? Элестетип баштайсыңар уже бир жылыңарды элестетип койсоңор, баштаганда эле жакынкы бир жылыңарды элестетип койсоңор. И жазасыңар. И потом ошону кайра текшерген дагы, сирет эткен дагы өтө сонун болот. Дальше кеттик. Кийинки страницасы. Бул жакта бул дагы өтө бир маанилүү нерсе. Ар бир айдын кирешеси чыгышасы. Мен до сих пор азыр ар бир айдын кирешеси чыгышын жазам. Ката эместерге айтайынбы? Мен толтурам мындай дептерлерим бар да. Кей күндөлүгүм жетпей калып, мен булам дагы дептер ачып алгам да. Мисалында могул жакта ай сайын мен доход расход жазам да, ар бир бетинечи. Анан эң башына мен калтырып койгом ар бир айдын доход расходун. Ай сайын жазып карап турам да. Бул айда кандай болду доход, расход кандай болду? Мурунку ай менен салыштырам, андан мурунку ай менен салыштырам. То есть динамика доход расходун кандай кетип атат, куда я иду, артка кеттим, алга кеттим, ушу көрсөтүп турат да. Башкача эле дептерде эле турат, жөнөкөй эле дептерде көрөсүздөр, клетка эле дептерде. И ошол нерсени бул жака ачып жүрөм. Башына ай бүттүбү, доходду вообще жазасыз, расходду вообще жазасыз. Жок. Айдын доходу, расходу. Сөзсүз түрдө. И уже бир жылдык доход расходуңарды чыгарып койсоңор. Бул жака айын өзүңөр жазасыңар, жылын өзүңөр жазасыңар. Кайсы айдан баштасаңар, не важно, бул жакта могул айдан баштайсың деген нерсе жок. Мен ал нерсени баары сиздерге калтырдым жазганга. Бул. Андан кийин ар бир бөлүмгө названиясы бар. Ар бир бөлүмгө название берип чыкты. Мисалы, биринчи бөлүм мен деп аталат. Мен өзүбүздөн баштайбыз. Начинаем с себя, любой нерсени. Анан бул жактан дагы бир сонун бир нерсе киргиздим. Муну да өзүңөр карап турасыңар. Постоянно контролдоп турасыңар. Көзүңөргө конкретно көрүнүп турат да. Мына биринчи ай тазалоо, мурунку күндөлүктөгү эле текст алып туруп коюп койдум бул жака. Жаңы нерсени жазыштын кереги жок, анткени кайра эле ошол информацияны могу жерин караңыздар. Могул жакта таблица турат. Бул жакта 30 пункттан турат. 30 пункт ай сайын эмнени тазалаш керек. Ай сайын кайсыл мусордон үйдөгү арылып туруш керек. Эң частыларын мека жазып койдум, постоянно телефон тазалайсыңар, Instagram тазалайсыңар, WhatsApp тазалайсыңар. Билесиздер, ар кай жактан сообщение келе берет, бизге толо берет да ошол нерсе. Үйдү тазалайсыңар, чалуулар, звонки, жылдап жүрө берет, телефон тазаланбайт, ал жагы каралбайт да. Номерлер, кереги жок номерлерди өчүрөсүңөр. Что не нужно абсолютно. Идиш аяктар сынган, андай мындай болуп калган, кийимгече тоже ай сайын өргөтчүсүн өргөтүп, берчүсүн берип, өрттөчүсүн өрттөп тазалап турасыңар. Всё, андан кийин кимге что подойдет, бул ар бир айымдын, ар бир любой айымда ушул нерсе кылат да, любой айымда бар, мисалы. Инстаграмга кирип атасызбы? Всё, значит, Инстаграмда подпискаларды тазалайсыз. Кимге катталып алгансыз? Гифтерден адамдар толтура катталып атат дагы, лентадан ар кимди көрүп отура берет да. Ошол нерсени бар тазалайсыздар, кереги жокторун тазалайсыздар. Полностью. И ай сайын тазаладыңызбы? Плюс коюп кете бересиз. И ар ай сайын карап турасыз так. Бул жакта айларын жазып алсаңыз болот астына. Кайсы ай экенин катар менен жазып алсаңар болот. Ким качан толтуруп баштаса, ошондон баштап жазат. Поэтому это тоже очень удобно. Өтө ыңгайлуу. Дальше. Мисалы, муну
тазалоого өзүм мен бир эле күн деп койдум, но муну бир жума тазалайсыздар, это точно. Бул эң биринчи күндүн заданиясы. Күндөөлүктү ачтыңызбы? Баштадыңыз неден? Тазалоодон. Любой курска барыңыз, расслабление дейт. Эң биринчи тазалоодон башталат. Андан кийин экинчи күн могул жакта текст окуйсуз, бул жака жазасыз. Бул жака мисалы күндөөлүктү баштатасыз да, датасын жазып, өзүңүздүн азыркы состоянияңыз кандай результатка жеткиңиз келет, мындай ичиңиздеги болгон нерсени баарын жазасыз. Атайын бул жака кенен калтырдым жазганга. Все будет понятно. Жазуусу өтө жөнөкөй, баарыңыздарга түшүнүктүү болот. Үчүнчү күн и ушинтип кете берет. Бул эмеде мындай айтканда, пока күндөөлүккө көңгүчөктү бул башындагы нерсесин аткара бересиздер, трекер привычек күндө кире берет жашооңузда. Көрүңүздөр, это уже целый курс. Курска барсаңыз деле күндө бирден сабак, күндө бирден тапшырма кете бермек. Ошол эле нерсени сиз өзүңүз самостоятельно кыласыз. Любое время ачтыңыз, жазадыңыз. Так. Андан кийинки бөлүм. Кийинки бөлүм кетти, экинчи бөлүм. Бул жакта эмне үчүн кыялдар ишке ашпай жатат? Причиналары. Ар бир адам кыялданбаган адам жок. И бул жактан тоже вопросы. Бул дагы бул жума кетти. Ар бир күнү бирден задание. Эмне үчүн мен ар бир күнгө бөлдүм? Бул жакта бул 3 айга арналган күндөөлүк. Атак трекерлери менен кошкондо 100 күн да. Эми караңыздар, бул жактан дагы полностью жазасыздар. Эмне үчүн? Вроде бы текст маленький, кичинекей, а задача мончалык. Вроде бы казалось бы оңой эле нерселер, но ойлондо турган темасы өтө көп. Ойлондуруп жазып, на самом деле чын эле мен эмне кылам дейт, мисалы, мен монча акча тапкым келет, тинче тапкым келет, аны тапкандан кийин эмне кыласың дейт. Бир айын айтат, 2 айын айтат, андан кийин билбейм дейт. Ойлонуп каласың да, ступор. Окей, хорошо. Айына миллион табат экенсиң, ал миллионду кайда каратасың? Эмне кыласың ал акчаны? Зачем тебе сколько денег? И стоп да, вроде тегине бүттүң, и стоп. Жок. Эмне үчүн? Ошон үчүн ошол акча келбейт. Элементарно. Кеттик дальше. Андан кийин мен жана менин каалоолорум, эми ушул жактан баштап каалоону туура жазган үйрөнөбүз. Бул жакта 100 кыял дагы бар. Мына идеалдуу жума, прям ар бир күнүңөрдү расписывать этесиңер, кандай көрөсүңөр. Это очень важно, өтө маанилүү нерсе. Ар бир күнүңөрдү кандай өткөргүңөр келет. Иш күн, дем алыш күн. Мына менин 100 кыялым бул жакта баягы эле 100 кыял башталган. Вот тут немножко необычный. Так, дальше. Кийинки жумага кеттик. Мына 4-чү бөлүм, прям аягына чейин болгон экен. Могу 4-чү бөлүмдөн баштап кызыктын баары башталат. 3 жума это как разогрев да, мындай күндөөлүккө көнүп, баштап табышмаларын аткарып калтырбай. Андан кийин мына бул жакка карасаңыздар, прям бул жак забитый болуп турат. Аябай көп информация. Эмнеге дегенде, бул 4-чү жумадан баштап 3 жума бүттү, уже баардыгын определились. Точка каякта турасыңар, азыр каяка жеткиңер келет, кандай максаттарыңар бар, кандай кыялдарыңар бар. Баардыгын жазып бүттүңөр. Все понятно. И могул жактан баштап ар жумага план коюп баштайсыздар. Бир жумалык план бул 25 пункттан турат. Жума башталарда, бул 4-чү жумадан башталат, ар жумага план коесуздар. Башында эмне үчүн жок, башында анткени биз эмнени каалайбыз өзүбүз билбейбиз. Кайякта турам, кайка барам келет, эмне кылгым келет өзүбүз билбейбиз. Ошондуктан 3 жума бою ошонун баарын аныктайбыз. Куда я хочу? Конечный результат кайка келгим келет. Ошону аныктап алган соң, анан жумага пландашып баштайбыз. Ошол максатыңызга жараша. И ушул жактан баштап дагы эмне кошулат? Күндө ыраазычылык кошулат. Карасаңыздар, бул жактан уже могул жакка жазып баштайсыздар. Күндө жаза турган нерселер, ыраазычылык. Мен муну кайка жазам дейсиздер, азыр бул менде дагы бар. Муну мен дагы башка бүттүргө жазам. Бул 96 барак деп таралган. Мына карасаңыздар, мен мондай кылып жазгам да бул. Бул вообще башка күндө. Совсем башка күндө. Совсем башка дептер. Ошондой финансым бул жакта болот, ыраазычылыгым бул жакта болот. Күндө жазган адаттарым бул жакта болот, кыла турган нерсе көрүңүздөр. Бүт баары чачыраңды ушул нерсенин баардыгын эмне алабыз? Чогултуп табабыз. Бүт баары бир жакта. Мына бир эле күндөлүктүн ичинде. Дальше.
5 bölüm. Kayırlı Cuma'nın planı. Bölüm ne jönündө? Özümdү сүйүү самооценка боюнча. Толтурасыздар. Андан кийин про тело тоже есть. Арыктоо боюнча, бар жокун боюнча, питание боюнча мына бүт бары. Бул жакта дагы бар. Мындай сурап атат, бул күндөлүк толуп бүткөндөн кийин болот. Күндөлүк толуп бүткөндөн кийин уже вообще башка кайын болуп чыга келесиз. Пока муну толтуруш үчүн ушуга да эрк керек да. Ушунун баарын күндө отуруп, толтуруп, анан эң аягында финансы боюнча 4 жума бар, элестетиңиздер. Финансыга, акча психологиясы, акча туура бөлүштүрүү, пайдалануу бүт бары боюнча 4 бөлүм бар. Мен акчага прям аябай басым жасадым. Реализация миссия боюнча. Бакта акчаны туура бөлүштүрүү, и тут как примерно это делается. Аягында жыйынтык 3 айдын результаты, ар бир айдан результат болот. И бул жактан да айта кетчү нерсе, могу күндө жазып атпайсыздарбы? Могу аягында күндүн кирешеси чакшасы деген нерсе бар. Күндө 4-жумадан баштап күндө канча акча таптыңыз, канча акча короттуңуз жазып турасыз. К чему это? Бул эмне үчүн коштум? Бул больше психологический прием. 4-жумадан баштап көрүп баштайсыз. Муну разычылыкты да ошондон баштап көрүп баштайсыз. Башында силерде аябай жиниңиз келет. Раздражение болосун. Допустим, эгерде сиз үйдө отурган айым болсоңуз, эч кандай доход жок болсо, сиз 0 сом деп жазасыз. Корото келгенде жолдошуңуздун акчасын коюп атасыз да, продуктуга теге буга алып атасыз. Бир 500 сом, 1000 сом болушу мүмкүн. И мээде ойлонуп баштайт. Неге доход 0, а расход өсүп атат? И так с каждым днем. То есть мен акча таппасам деле, куда уходят деньги? Эмне үчүн менин доходуман расходум көп болуп атат? Мен ошону кантип өзгөртсөм болот деп сиз уже ойлонуп баштайсыз. Башында жиңиңиз келет, нерв болосуз, жазгыңыз келбейт 0 деген сумманы. И күндө ошол нерсени көрө бергенде уже мен ойлонуп баштайт. Окей, хорошо. Кантип тапсам болот? Кантип көбөйтсөм болот? И башындагы андан кийин айдын доход расходун эсептейсиз да, жазасыз да. И же карап баштайсыз, бул айда мен жакшы таптырмын, бул айда таппаптырмын, биякта минус кетиптир, мен уже пландаганда уже ойлонуп баштайсыздар бул жактан. И финансы боюнча, допустим, бул жакта 4 глава бар. Акыркы 4 бөлүк только акча жөнүндө сүйлөшөбүз. 0дон баштап, прям с нуля. Бүт акча боюнча сүйлөшөбүз. И андан кийин уже сиздерде мындай нерсе болбойт да. Мен акчаны кайдан табам, кантип табам деген вопрос болбойт. Аял кишинин реализациясы, аял кишинин самооценкасы качан көтөрүлөт, качан өзү акча таап, ошол акчаны өзүнө короткондо. Эң башка нерсе ушул да. Бул күндөлүк бүт теманы камтыган, мен силерге азыр главаларын мазмунун окуп берейин. Бүт баарын структура кылып, бүт баарын жаңы мен курстун негизинде плюс ага да кошумча кылып ушу жазып чыктым да. Биринчиси өз канатасы, мен өзү жөнүндө сүйлөшөбүз 1 жума бою. Экинчиси эмне үчүн кыялдар ишке ашпайт? Үчүнчүсү 3-жума мен жана менин каалоолорум на самом деле мен эмнени каалайм, эмне кылгым келет, кандай жыйынтыкка келгим келет, кандай результат алгым келет. Кийинки бөлүм ыраазычылык. Бул эң башкы, эң главный нерсе. Бул жакта күндө сиздерде ушул 4-жумадан баштап ыраазычылыкка күндө келесиздер, анткени бул жактан күндө өзүңүз үчүн ыраазычылык жасасыз, анан башка адам үчүн ыраазычылык жасасыз. Мисалы, мен бүгүн өзүмө ыраазымын, эмне үчүн? Ошону ойлонуп баштайсыз. Эрте турганым үчүн, балким китеп окуганым үчүн, максатымды аныктаганым үчүн, балким киреше тапканым үчүн уже өзүңүздү жебесте, чувство вины болбой, я вот мен андаймын, мындаймын эмес. Бул эмнеге жардам берет? Самооценканы күндөн күнгө көтөргөнгө жардам берет. Вроде бы эч нерсе кылган жоксуң, өзүңүзгө ыраазычылык жазып, ушу самооценканы көтөрө бересиз. Мунун бүт жагында, бүт ар бир тапшырмада, ар бир күнүмдүк тапшырмаларда, особенно психологиялык жактан өтө терең маани жатат да. Андан кийин мен бүгүн ыраазымын. Негизи эле бүгүн эмнеге ыраазымын? Биз адамдар мындайбыз да, ыраазы болгону билбейбиз да, шүгүр келтиргенди билбей эле наалый беребиз, тигинтип калып, адам мынтип калып.
жаман нерсени байкайбыз, аба жакшы нерсе келгенде байкагыбыз келбейт да. Мындай эле да, болмок беле ошо да депчи. Баалабайбыз да. Ошол нерсенин бардыгын күндө баалаганды үйрөнөсүздөр. Дальше ырашчылык бүткөндөн кийин өзүңдү сүйүү жана баалоо. Тоже бир жума бою ошол өзүбүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Норма жөнүндө, личный граница жөнүндө, в общем, бүт темалар. Андан кийин мен жана менин денем, бул көпчүлүгүнүн актуалдуу тема болсо керек. Аруктоо темасы, өзүн кабыл албоо темасы, бүт бар ошонун ичинде. Тамактануу, бүт бар ушул бир жуманын ичинде. Андан кийин кечирүү бул өтө бир оор темалардын бири, билесиздер. Башка адамдарды кечирүү, энергия кайда кетет, эмне үчүн аларды кечириш керек, кантип кечириш керек, бардык практикалар бир жума бою. Тоже бир жума, курста бул бир күн эле болчу. Бул жакта бир жума болот кечирүү боюнча. Андан кийин мен жана мамиле, отношения. Айымдардын эң чоң бир темасы жолдошум менен болгон мамиле. Жолдошум көрөп, мен жана мамиле дегенди коштуруп эле ошону көрсөттүм да. Окуп. Суратпаймынбы? Бир жумасын эле кошкондо мен жана мамиле деген теманы карап, окуп, күлүп, эмне кошоюн десем, баарын эле кошуп турсуң дейт да. Дедим да, окей, хорошо депчи, бирок эркектерге көрсөтпөй турган да бир эмеси бар болчу, да бир блог бар болчу. Мен көрсөткөн жокмун така. Мен жана мамиледе. Ооба практикалар бар да, менимче бир жумалык. Мен жана мамиледе, допустим, так, кайсы страница экен? Постоянно ызы чуу, уруш, талаш, түшүнбөстүк, ушундай нерселерчи. Мисалы, мен жана ал дейт 50-күн. То есть бул жакта жолдошуңарга кат жазасыңар, өзүңөргө кат жазасыңар, денеңерге кат жазасыңар, ата энеңерди кечиресиңер, жакын адамыңарды кечиресиңер, там ожидание, реальность болуп берет го, бир адамдан бир нерсени күтүп алып эле, анан ал нерсе албай калса кыйналып беребиз го, ошол нерсенин баарын кое бересиңер. Тут абсолютно все. Абсолютно бардыгы бар. Ошондуктан бул 3 айга расчет болгон. Бул алып туруп эле бир күндө бере салса, бул информация болбой калат. Бул вообще кашып калат. Бул постепенно ар бир кадам ступенька менен полноценный курс өткөндөй болосуздар. Андан кийин айымдын мамиледеги ролдору. Ким эгерде женская энергия марафон өткөн болсо, көргөн болсоңуздар, билесиздер, ошондогу айымдын үй бүлөдөгү ролу, айымдын кандай ролдору бар. Сизде кайсы роль көбүрөөк? То есть ушул жактан уже ошибкаларыңарды табасыңар да в отношениях. Почему андай болду, почему тигиндей болду деген вопрос сиздерде уже болбойт. Ошол нерсе бар. Анан акыркы 4 бөлүм 10дон баштап 10, 11, 12, 13, 4 тең акча. Биринчиси мен жана финансы. Экинчи бөлүм акчага болгон мамиле. Андан кийин акча табуунун жолдору, кантип мен акча таба алам, бул ар бир айымга универсальный. Анан карыздар, кантип кутулуш керек, эмне кылыш керек, эң акыркысы карыздар жөнүндө болот. Вот. Бул жактан еще акча табуунун 100 жолун жазасыз. 100 жолун жазгандан кийин ошо мен кантип акча табам деген вопростар абсолютно болбойт. Практикалар болот ар бир күнгө. Бул бир күнгө расчеттолгон да. Мисалы, бул жакта сүйүүнүн 5 тили, мен ушуну поступ жазам эле, чаргы жүрөт. Сүйүүнүн 5 тили. Жолдошуңуз кайсыл тилде сүйөт, сиз кайсыл тилде сүйөсүз, эмне үчүн экөөңүздөр, эмне үчүн сизге колдобойт, эмне үчүн белек бербейт. Ушул нерсенин бардыгын ушул бир эле бир күндүк техникадан кийин аныктап алсаң, уже вам будет все понятно. Кому что, кимге кандай жагат. Дальше жолдошуңузга кат жазасыз. Это тоже очень бир эле катты, бир эле шаблон менен өзүңүзгө, жолдошуңузга, денеңизге жазып чыгасыз да. Мисалы, мына айымдын ролунун мамилеге тийгизген таасири. Бул кандай таасир тийгизет? Сиз кайсы ролдосуз, ал мамилеге кандай таасир тийгизет? Аны каяктан аныктайсыздар? Андан биринчи бул жактан аныкталасыз.
айымдын, мамиледеги айымдын ролдору. Айымда 4 роль болот. Кимегерде женская энергия марафон өткөн болсо билесиздер. Ошол 4 роль. Ким кайсыл жакта турат, кайсыл ролуңуз канча процент ачылган. Анан кийинки күнү, аныктап бүткөндөн кийин эртеси күнү ошол жашоодо кандай роль ойнойт. Бул жакта эмне үчүн жашооңузда измена болот, эмне үчүн постоянно урушташ болот, эмне үчүн башкага кетип калат. Полностью элестетиңиздер. Ушунун бардыгы мына бул бир күндөлүктө. Бир эле күндөлүктүн ичинде бардык нерсе бар. Дальше мына жолдошума атамдай мамиле кылат экен, эмне кылам? Эң биринчи мына жолдошуңуз атаңыз эмес. Мен өткөндө ушул нерсени айтканмын. Мен 1 жылдык консультацияга айымдарга да бул теманы ачтым полностью. И бул жакта да бар. Эми жолдошуңуз атаңыз эмес экенин түшүнгөндөн кийин эмне кылам? Кантсе болот, кантип өзгөртсө болот. То есть бул жакта отношенияга 2 жума бердим. Биринчи жумасы больше өзүңүздөргө болгон сүйүү. Вот ушул нерсени эле мен жолдошума көрсөткөндө эле көз жанып кетти. Ушуну көргөндө эле, биринчи жумасын көргөндө эле отношения боюнча блок мондай ар бирин окуп чыкчы дедим да. Эмне ошойн дагы, эмне жетпей депчи десем. Болду. Баарын жазыпсың деп такой смотрит на меня, аябай карап атпайбы. Аябай баарын жаздым дедим да. Анан аялдарга, бир гана айымдарга тиешелүү, эркектер окубай турган, потому что эркектер көбүрөөк скептик келишет, көп нерсеге ишене беришпейт, билесиздер. Аялдан амал качып кутулбайт дейт, ошондуктан муну да бир блокту только айымдар үчүн жаздым да. Вот. Ушундай күндөлүк. Бул сырты катуу болот, твердый переплет, булар жумшак эле болуп турат, анан эмеси да башкача. Оформлениясы да совсем башкача, цвети да башкача. Единственное, бул жактан текст ушул боюнча эле калат. Ичи корона, калган бүт өзгөрөт. От и до өзгөрөт. Абсолютно. Вот. Эми бул күндөлүктү биринчи эле чыгарып, распечаткага алып биринчи вариантын алып келгенде кураторлорум көргөн менин. Кураторлорума көрсөтсөм, айгерим, это вообще бомба деди да. Мен муну бир ай жаздым да, ошондо болгон билимимди чогултуп туруп ушул жакка киргиздим да, практика. То что анан өткөн акыркы жолу мен фокус группа кылганмын, бир жумалык фокус группадан 1 жылдык консультацияда дагы айымдардын проблемалары. Самый частый проблема айымдарда эмне билесиздерби? Эң көп проблема бул акчанын отношения. Все. Акча менен отношения. Акыры келе түгү ошол жака такала берет да. Мен күйөөм мындай, анан акча жетпейт, мындай. Казып отурсаң ар жагын. Бала кезге түшүп кетесиң, кечирүүгө келип такаласың, ожиданияң келип такаласың, айтор ар жагы прям өзүнчө эле Санта-Барбара да. Ар бир айымдын историясы действительно Санта-Барбара. Ар бир айымдын жашоосун алып эле сериал тартчудай да. Мен ойлойт элем, мен жашоомду алып сериал тартсам вообще болот депчи. Менде ушундук сериалдар бар. И акыры аягы ушул эки эле нерсенин арасында жүрө берет. Акча менен эле мамиленин ортосунда жүрө берет да айымдарчы. Ушул жакта эле айланып тегеренип жакта жүрө берет. Ал эмненин негизинде болот ал? Акыр келип кечирүүгө такаласың, самооценкага такаласың, бала кезге такаласың. И как замкнутый кругта, бир лабиринттен чыкпай жүргөндөй эле айлана берет. И все. И ошол нерсенин бардыгы мына сиздерде 3 ай бою. Мен азыр өзүм толтурсамбы, же жаңысын күтсөмбү деп ойлоп атам. Скорее всего, жаңысын жакшы оформлениясын алам для себя. Бул ата-энеңизге презентация кылдырыш үчүн чыгарып алдым да. Точно ушул болот, болгон сыпаш болот. Муну дагы ачык эле болуп чоң кылганым дагы себеби ушул болду, что бардык практикалар, бардык нерселер батыш үчүн күндө жазганыңар. Башында эле кичинекей кылып турган дагы бир күндө ошол жака дептер кылып жөн эле ошол жака жазсамбы деп анан кайрылып кеттим. Тиги дептерди тияктан издеп, муну бияктан издеп ооралып турбай, бирөө бар, все. Алдым, ачтым, толтура бересиң. Жашоону бул 3 айда действительно өзгөртө турган. Мен силерге
курста болсо ладно, ал жакта 3 жумада берет элем ушул информациянын баарын 3 жума ичинде берет элем. Ал жакта эми мен сиздерди көрчүмүн, сүйлөшчүмүн дегендей, бул жакта бул сами по себе өзүңөр менен өзүңөр каалаган учурда каалаган убакта ачып жасай бересиңер. Ошондуктан мен муну 3 айга кенен кылып бөлүп койдум. Мунун эки варианты бар азыр. Электрондук варианты бар, анан кагаз түрүндө варианты бар. Кагаз түрүндө варианты 22 декабрда чыгат. Типографияга уже кетти, бүгүн кетти буюрса, 2 жума ичи чыгат. Ошондо электрондук вариантындын баасы өзгөрбөйт. Электрондук варианты бул кимдер үчүн? Чет жакта жашагандар үчүн, потому что Москва, Питер, Екатеринбург, там Турция, ар кайсы мамлекеттегилерде көпчүлүк учурда бул жетиши кыйын, жетсе дагы кымбат жетет да. Ошондуктан ал жактагылар электрондук вариантын алып өзүңүздөр чыгара аласыздар. Любой время, любой жактан каалаган оформление менен чыгара алсаңыздар болот. Ал 1000 сом. Рубль менен 1000 рубль, тенге менен 6000 тенге, анан доллар менен 12 доллар. Кайсы мамлекетте болбоңуз, алдыңыз, каалаган жактан чыгара алдыңыз, толтура бересиз. Все, бул сиздики. Качан келет, эмне болуп келет деп күтүштүн кереги жок. Качан салып келсең деген проблема жок. Тыкылып жок, ошондо тыкылып ушуну түшүнбөйм эле. Сиздер деле эгерде алыскы региондордо болсоңуздар, муну 2 жума күтпөймүн, декабрга чейин мен ала берейин десеңиздер, алып мына ушундай болуп чыгара алсаңыздар болот. Соңку переплет кылып жасап беришет 1000 сомго. Жок, мен күтөм десеңиздер, азыр бул алдын ала сатуу ачылды бул күндөлүккө. 22 декабрга чейин, получается, чыкканга чейин бул күндөлүктү сиздер 1000 сомго кылсаңыздар болот. То есть 1000 сомду төлөп коесуздар азыр. 1000 сомду төлөп, мага чекти жөнөтүп, мага аты жөнүңүздү, жашаган жериңизди, телефон номериңизди бардыгын бересиз. Полностью мен жаза алам өзүмө. Анан чыккан күнү мен сизге салып жиберем. 22-си чыктыбы, алып келдимби, значит 23-үнөн баштап салып жиберем уже. Кайсы жакта болсоңуз, Кыргызстан ичи, чет жакка мен атайын электрондук вариант кылып койдум, потому что могуларды мен чыгарганда Москва чейин салгам элек, жерине жетпей калган, карантин болуп калган айтор ызычуусу көп болгон. Азыр Москвада да жатат ушул күндөлүктөрүм. Кеткен боюнча ошондуктан андай-мындай ызычуусу жок эле. Анан алдыңбы, жеттиңби, анан такси жеттиби, анан андай болду, мындай болду дебестен электрондук вариант. Кыргызстан ичи мына чыккан вариантын алсаңыздар болот. Ал эми чыккандан кийин баасы 1500 сом болот. То есть азыр бул предзаказ менен, алдын ала сатып менен азыр 100% акчасын төлөп алып коесуз дагы, бүттү келгенден кийин силерге салып жиберем. Вот. Сиздерге 3 айга спокойно жетет. Мен электрондук вариантын еще патенттелгенге чейин чыгарбадым. Бүт патенттеп, автордук укугумду коргоп, андан кийин анан электрондук вариантында сатыкка чыгардым, потому что плагиат деген нерсе бар, билесиздер. Ошол нерсенин баарын коргоп, эгерде плагиатсыздан көрө турган болсом, бир жерден сотко бергенге толук укугум бар да, ошондуктан баарын сактадым. Мен кече Кыргыз патентке барсам, мен могу күндөлүк чыгарып атканда мен юрист аркылуу барып эле оформить койгом, өзүм барган эмесмин да, юрист аркылуу бүтүргөм да иштин баарынчы. Анан мында өзүм барып көрөйүнчү, эмне болот экен деп барсам, биз ежедневниктерди албайбыз деп атпайбы. Ежедневникти деген авторство деген кылганга болбойт деп. Анан айттым да, эчеси меники биринчисин авторствого алгансыз, мен күбөлүгүм бар деп атпаймынбы? Автор мен деген десем. Десеңге дейт кайсытакан кырда. Шотка менен жуп. Чыкпалда. Атаң айтсаң бир. Анан десем анан кое тур деп анын үстүнөн түшүп келип, баарын көрүп алып, деп өзүңүз жазасызбы, же болбосо бирөө жазып берет деп өзүм жазам деп анан хорошо деп кабыл алдым муну дагы. Где-то бир айдан кийин буюрса колго тиет. То есть бул эмне деген сөз? Бул мен өтүп кеткенден кийин, 50 жылдан кийин государствого өтөт. Бул биринчи плюс, экинчи плюс бул бирөө жерин плагиат кылып чыгара турган болсо, кошо чыгара турган болсо, мен ал адамды сотко бере алам да. Моральный, материальный ущерб деп. Анткени бул действительно менин эмгегим. Алган билимимди, барган опытымды бул жакка чогулттум да, бул как китеп сыяктуу эле да. Ошондуктан барып бүгүн наконец-то ошол ишти да бүтүрдүм, барып патент, Кыргыз патентке берип, андан кийин уже бергенден кийин анан электрондук вариантты чыгардым да. Кече айткам, продажа ачылды деп, бүгүн жөнөттүм.
электронды жүктөп алганга, эң биринчи Казакстанга кетти. Что хорошо алды, чыгарып алды. Бүгүн распечатка кылып толтура берет да, күчтүн кереги жок да. Эң жакшысы электрондуу вариант ошол болот да. Бул 140 беттен турат, ровно 140 бет. 140 минут өтөт прям. Аягы 70 парак болуп калат чыгара келгенде. Калыңдыгы мындай болот. А бул чыккандан кийин уже сыртты оформлениясы дагы совсем башкача болот. Катуу болот дагы, мындай чоң китеп сыяктуу, кандай десем азыр примерно. Сырты мындай катуу болот да. Катуулугу мындай болот. И оформлениясы совсем башкача болот. Андан кийин уже баасы көтөрүлөт. Бул да мен жөн мындай эле күндөлүгүм. Улам бир жерге чогулуп жаза берет да. Мына мои желания дейт 2021-ге бул жака жазыпмын 100 желанияны. Муну азыр под Новый год как раз жаңы жылга, бир жылга чоң пландарды коюп жазсаңыздар болот. И бул жакта мындай да. Дагы бир өтө айта кетчү нерсе, жаңы жыл алдында кимге эмне белек берем деп ойлонуп атсаңыз, эң сонун белек. Особенно эгерде сиз бирөө жарымдын айта берип жетпейт го. Мисалы, мен өзүм жакын адамыма барып алып, там неважно, там сиңдим болобу, эжем болобу, жеңем болобу, эжеңе, давай сен аны коюп, визуализация кыл, аффирмация айт, дегендей кыл, мындай кыл десем, ал мете койчу, айгерим каяктан баштабачы дейт да. Бар башкаларды окуп берчү, мени окутпай эле койчу дейт да. Сөз түрдө болот, сиздерде деле ошол болот. То есть жакын адамга бир нерсени айтсаң, ал кабыл албайт, всерьез кабыл албайт, это всегда так. Үйрөтсөң деле башка бирөөнү это кыйын да. Мисалы, мен өзүм англис тилин билем, бирок мен англис тилин жолдошума үйрөтө албайм, потому что мен нервим чыдабайт. Мен лучше аны курска жөнөтүгем бар, курска барып окуп келчи, пожалуйста, башка мугалимден депчи. Бул бүт жактан ошондой. Жакын адамың бир нерсеге үйрөткөндө просто-напросто нерв чыдабайт да. Башка адамдан үйрөнгөндө өзүң мындай сыйың менен, уялганыңан ошентип үйрөнөсүң да, мындай спокойно сурап, жакын адамдан сурап көрчү. Бир түшүнбөй алып, мен сага эмнени айтып атам деп кыйрырсың да, койчу сен үйрөтүпчү деп таштап басып кетесиң да. И саморазвитие то же самое ошондой да. Ошондуктан жакын адамга, апаңыз, там эжеңиз, ким болбосун, эгерде жеткире албай атсаңыз, эгерде ошол адам настолько прям негативге кирип кетип чыга албай, прям ушунча состояние жетип калган болсо, аны онлайн курска жаздырып коюп, по-любому келбейт ал адам. Койчу, каяктагы акча көрөтөсүң деп мына белек берип коюңуз, мына жаңы мен атты эле айтып турат, жаңы мен. Белек бересиз, да мен сизге ушуну беремин, прям чын дилимден, толугу менен ушуну окуп чыгыңыз, тапшырмага аткарып чыгыңыз деп. И адам аны просто ачып карап баштайт. Интересно, тут о чём? Аны алып аяк баш болобу, неважно, но адам ачып окуйт муну. Аягын ачат, ортосун ачат, что-то интересное. Сопротивление болушу мүмкүн башында, всегда любой адамда биринчи өзгөрүш үчүн сопротивление всегда болот. Тиян карайт, биян карайт, что-то мама керек тема экен, акча деген что-то жакшы окшойт. Мамиле да бар экен, гана ачайынчы, эмне дейт? Деп адам монтип карап баштайт да. Анан постепенно акырындык менен, но все-таки жетон провалится. Түшөт акыр аягы ошол информация. Жетон түшүшү керек да. Жетон должен провалиться жана любой бир немеге, банкоматка мындай монета салышат го, ошол кирип кетиш керек да. Кирет акырындык менен. Сиз өзүңүз эмне кылгыңыз кирбесе дагы, башка адамдан келген информация оңой кирет. Вот ошол эң идеальный белек болот. Жакын адамдарыңызга особенно жашоосун өзгөртөм. Жок, жашоосун өзгөртпөйм, хотя бы ой жүгүртүүсүн өзгөртөйүн, негативден чыксын, стресстен, депрессиядан чыксын, бир башкача бир көз караш менен карасын десеңиз, просто подарите. Ал адам өзгөрөт. И плюс сизге окружениеңизде жакшы адам пайда болот дагы, будет о чем поговорить, ушакташып, анан тигини айтып, муну айтып, анан негативди айтып, проблемасын айткандан көрө общий тема пайда болуп баштайт. И көпчүлүк учурда жакын адамдар сурагандан уялат. Билип турса дагы, билет, что сиз мындай саморазвитие менен окуп жүрөсүз, бир нерселерди билип жүрөсүз, но сизге барып сурагандан уялат.
сизден проблемасын айткандан уялат. Понимаете? Аны акырындык менен адам не алат, бул жакта информация болот, бул жакта кирген эмес еще, мен анда бир айтып коюшум керек. WhatsApp номер, Instagram, муну ким жазган экен деп карап баштайт. Мага келеби, башка адамга барабы, но уже бул тема кызык болуп баштайт да. Ушундай бар турбайбы, да кимге барсам экен, кимди окусам экен, уже Инстаграмдан изденип баштайт адам. Акырындык менен все уже процесс кетти. Вы запустили, главное, подарили. Түшүндүрүп бердиңиз бул эмне жөнүндө экен. Все, мына мен өзүм колдонуп атам ушул нерсени. Сага белек кылып берем, все кетти. Андан кийин ушу күндөлүк бүткөндөн кийин адамды вы сами не узнаете, кандай өзгөргөнүн. Если адамда ошо нерсеге чындап калуу болсо. Просто кээ бир адамга мындай эмне жетишпейт, түрткү жетишпейт да, мындай знакты көтөрүшөт да. Адамдар ушундай да. Качан менин жашоом өзгөрөт? Качан бирөө келип менин жашоомду өзгөртүп берет? Качан бир ушундай бир знак болот, что ошондон кийин менин жашоом өзгөрүп кетет деген нерсени көтөрөт да. И вот ошол знак, ошол бере турган адам сиз болосуз. Это очень круто. Өтө сонун нерсе. Балким канчалаган ошо эми бир эле негизи эле келечекте ким тарбиялайт? Аял киши тарбиялайт. Аял киши баласын, кызын кандай тарбияласа, кийин келечеги ошол болот. Аял киши баласын тарбиялаш үчүн өзүн тарбиялашы керек да. Балага айта бер, миң айта бер, но пока эмне кылат ал? Көргөндү кылбайт, ал айтканды кылбайт, ал көргөнү кылат. Сен балам тамеки чекпе деп коюп, атасы өзү тамеки чегип отурса, баласы кийин деле тамеки чегет. Же аял киши сен деген көрдүңбү, мен ушундай алкашка тийип калып, ушундай болуп калып жашоом, сен кийин нормальный күйөөгө тий десе, кыз подсознательно барып точно ушундай алкаш күйөө издейт. И барып ошондой турмушка чыгат. То есть кайталана берет да сценарий. Ал үчүн адам айым, эң биринчи айым өзгөрүшү керек. Эң биринчи айым илим билим алыш керек, түшүнүк алыш керек да. Мындай турбайбы деп башкача кылып баштады жашоосун, бүттү. Демек ал келечеги балдары дагы жашоосу башкача болот. И все. Бул жакта бир притча бар, билесиздер. Аялы постоянно балык курганда башы менен куйругун кесип салат экен да. Анан күйөөсү таң калат да, биздин үйдө балыктын башындагы куйругун да кеспейт, толук куурат, сен эмнеге кесип саласың депчи. Десе тиги жооп берет экен да, билбейм, мен апам ушинтип жасачу депчи. Анан апасына чалат. Апа, эмнеге сиз балыктын башын куйругун кесип жасачу элеңиз депчи. Анан ал деп, билбейм дейт, мен апам ушинтип жасайт эле дейт да. Мен да ошентип жасайм, мен да балыкты ошентип куурам дейт. Анда чоңоп, анда тайнеме чалайын дейт. Анан тайнесине чалат. Тайнесине чалса, сурайт да, тайне эмнеге сиз балыкты кууруп атканда башын кесесиз, анан куйругун кесесиз депчи. Ошондо тайнеси айткан экен да, мен апам биз кичинекей кезде ушинтип кесчү эле. Неге десе, ал кезде бизде чоң сковородкабыз жок эле, кичинекей сковородкабыз бар болчу. Сковородкага балык толук батчу эмес, анан башынан куйругун кескенде балык батчу, ошондон кесип анан куурчу. Башын кесип алып, куйругун кесип алат. Мен да ошентип куурчумун деп көрдүңүздөрбү? Бир эле нерсе, но повторяется. Кете берет. Ошол эле нерсени кыла бересиңер. Ошентип айткан экен да. Ошондуктан бул жакта бардык нерсе айымдардан башталат. Айымдардын тарбиясынан башталат. Эгерде менин кызым, менин жашоомду кайталабасын, менин турмушумду кайталабасын десеңиз, ага зар какшабастан өзүңөрдүн жашооңорду өзгөрткүлө болду, ошол эле жетиштүү. Жашоону өзгөртүш, мен эмне кылам? Колуман келбейт да, мен айгерим эмесмин да деп отура берсең, эч нерсе өзгөрбөйт мына сиздерге. Шпаргалка, мындай айтканда. Жашоонун шпаргалкасы. Кантип ой жүгүртүүнү өзгөртсө болот. Ой жүгүртүүңүз өзгөргөнчө сиздин жашооңуз өзгөрөт, все. Моментально. Не үчүн? Потому что фокус каякта болсо, адам фокус каякта болсо, ою каякта болсо, жете турган жерде ошол жакта болот. Биринчи оюңуз кетет, потом сиз ошол нерсеге жетесиз. Жашооңузда. Ошондуктан эң биринчи ойду өзгөртүш керек да. Ойду өзгөртүш оңой эмес. Бул жакта позитивное мышлениянын прям аябай жардамы тиет какое-то время, да, какое-то время сонун мотивация алып, окуруу, сонун классно деп жүрөсүңөр да. Потом кайра түшүп кетесиңер. Всегда, да, болот, да? Ошондой болот адамда всегда. Это нормально. Неге анткени силер мындай
жүрүп эле вообще жакшы экен деп турган резко яма түшүп кетесиңер да, потому что ал яманын эмне яма экенин билбей каласыңар. И ошол ямада жүрө бересиңер. Потом кайра чыгасың, айтат мондай боло бериши мүмкүн. Бул жактан единственное жөн эле жаңы адаттарды киргизип койгон мен башындагы жаш өзгөрүп кетпейт. Могу техниканы баардыгын кылыш керек. Мен муну өзү китеп дүкөндөргө койбой эле койсом деп аткам, скорее всего Данек китеп дүкөнүнө чыгат, эгерде чактык калса, потому что азыр 500 гана даана чыгып атат. 500 эле экземплярда чыгат. 2 жума ичинде эгерде алдын ала сатылып кетпесе, 500'ün баары, потому что 1000 сомдон чыгып атат да. Анда китеп дүкөнгө барат. Скорее всего китеп дүкөнгө жаңы жылдан кийин барат. Менен алсаңар болот, бирок бул 22 декабрда чыгат. Ага чейин 1000 сом төлөп, 1000 сомго алсаңар болот брондоп, чыккандан кийин уже 1,5 сом болот. Өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүү үчүн 3 айга 1000 сом өтө арзан. Элестетиңиздер, сиз 1 айлык курстарга канча 1000 төлөп барасыз. Мен ушул эле курсум, жаңы мен курсу 3 жума болот эле. Минимальный тариф, эң вообще группа менен иштеп турган тариф 3000 сом болчу. 3000 сом. Мени менен иштешип турган тариф 8000 сом болчу. Бул жакта андан дагы көп. Бул жакта информация, ал жакта 3 жумалык информация болсо, бул жакта 3 айлык информация 1000 сом. Вот. Эгерде бул орусча которулуп, орусча площадкалар чыга турган болсо, бул 2000 рубльдан кем чыгарбаймын. Скорее всего, жаңы жылдан кийин которуп российский уровеньге чыгышы мүмкүн, Россияга да. Бирок ал жакта 2000 рубльдан кем болбойт да. Мисалы Озон, ошол эле китеп, именно китеп чыгарган жерлерге бере турган болсом, то аяка только электронный болот, распечатанный вид чыкпайт ал жака. И гейминде 2000 рубль болот. Это еще минимальный, да? Да, 3000, 4000 чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Кыргызстан ичине 1000 сом бул 22 декабрга чейин деп атам. Чыккандан кийин баасы көтөрүлөт 1,5-га. Бул жактан просто типографияда башында 50% акчасын бериш керек да. 50% бердим. И 50% чыгарыш үчүн калган мен ошон үчүн 1000 сомдон сатып атам да. Алдын ала сатууну ошон үчүн ачып атам. Болбосо, менде 100% сумма болгондо мен чыккан аласаң 1,5 деп айтат элем. Ага чейин 1000 сом деп атам. Азыр акчасын төлөп койсоңор, андан кийин ала бересиңер. 2 жумадан кийин. Вот. Кимде кандай суроо бар, суроолоруңуздар болсо, бериңиздер, жазыңыздар. Күндөлүк боюнча кандай суроолоруңуздар бар? Мен ушу күндөлүк аябай действительно эме болдум да. Купулум толду да. Мазмун мен башын көрсөңүз, эфирдин толугу мен айтып бердим. Эфирде сактап койгон башын көрсөңүз, полностью айтып бердим эмне жөнүндө экенин. Аябай купулума толгон күндөлүк болду, действительно. Бүт киргизем деген теманын баарын киргиздим. Ошондо 22-сине чейин төлөсөңөр болот. Но смотрите, бул жакта 500 гана даана бар. Анан ал 500 бүткөндөн кийин 1000 сомда бүтүп калат да. Өзүмдү карман албай жатам, айкерим өтө нервныямын дейт. Скорее всего, какой-то бир проблемаңыз бар. Чечилбеген, көптөн бери сизди үйүп келаткан. Канча же адам ошол проблеманы создобойт деп аткан. Ошон үчүн нерв болуп атасыз. Анан балдарынан чыгарасыз. Все просто. Сал кечирүү боюнча 1-2 техника айтып бересиңби дейт. Так, кечирүү. Страница у нас. Мешать. Эң биринчи тагдырга болгон таарыныч. Кыздарым ушуп бакырып айтпадым эле. Так, адамга тагдырына таарынган учур көп болот. Бул жакта 2-3 эле сүйлөм, анын астында бар. Кээ бир окуялар үчүн жоопкерчиликти моюнга алгандан көрө тагдырга шылтап койгон оңой. Дал ошондой тагдырыңызга таарынып жүргөн учурларды жазыңыз. Мен тагдырыма таарынам, анткени. Жазып чыгасыз, астында. Жазып бүткөн соң бул сөздөрдү кайра окуп таарынганды коюңуз. Анткени
Бул жашоодо баардык нерсе сиздин ниетиңизге жараша болот. Тагдыр сизди сынайын, сындырайын дебейт. Сизди алдыга умтулуп, азыркы абалдан чыксын дейт. Дал ошол себептен сиздин жашооңузда азыр болуп жаткан маселелер бар. Аларды сиз кантип, качан чечесиз, бир гана өзүңүз билесиз. То есть сначала мен силерге сен өзүң күнөөлүүсүң демейм. Я сначала напиши, неге таарынып атасың? Какая там обида? Тагдырыңа эмнеге таарынып атасың? Ушул күйөөгө тийгеним үчүн таарынам, ушул жашоодо жашап аткан үчүн таарынам. Толтура болушу мүмкүн, бүт жазып чыгасыңар. Мен таарынычым тагдырга мурун өтө көп болчу. Неге менин балдарым ооруп калды деген таарынычым бар болчу менин. Дальше кичинекей сизден кечирим сураңыз. Что начинается с детства? Кийинкиси өзүңдү кечирүү. Кантип кечиребиз? Хопонокону. Атаны кечирүү, апаны кечирүү. И күтүүлөр. Ожидание. Бүт адамда ожидание бар. Күтөсүңөр. Мамиледе да ушул нерсе бар. Күйөөңөн эмнени күтөсүң деген нерсе бар. Мен бир нукка чыга албай жатам дейт. 1 жылдык консультация бар. 1 жылдык консультация менен күндөлүк это будет вообще бомба. Бул жактан самостоятельно иштейсиңер. А 1 жылдык консультацияда ушул эле проблемам барын еще можете раскрыть для себя. Бул сиздерге мындай да, как компас да, либо как карта. Но могул сиздин жашооңуздун картасы деп коюңуз. Не кылам, кайда барам, кантип чыгам деген нерсеге мына могул жактан жооп аласыз. Сиздин картаңыз. Күндө эмне кылышыңыз керек, каяка барышыңыз керек. Просто направление көрсөтүп берет да сизге. Күндө направление. Мисалы аз ойлойсуз да, мен жашоомду өзгөртүшүм керек. Күндө мен бүгүн жашоом өзгөрүп кетсе, мындай болуп калса деп турасыз да, бирок күндө эле ошол действияны кыла бересиз. Бул мындай сыяктуу да. Күндө эле мисалы оромо жасай бересиз. Оромону бышыратасыз, анан ошол манты болуп калса дейсиз да, либо айталы жөн эле кесме басып атасыз. Азыр ушул тамам бышкандан кийин ачсам эле манты болуп калса дейсиз да. Карасаңыз баягы эле кесме, баягы эле кууруган картошка күндө эле жасап аткан. Эч кандай май манты жок. Эмне үчүн? Анткени сиз күндө эле бир ишти кылып атасыз. То есть манты жасаш үчүн сиз бир аракет кылган жоксуз. Күндө эле кесмени эле жасап атасыз, күндө эле куурулган картошканы жасап атасыз. Понимаете? То же самое, оромо жасап атсаңыз эле, эми давай кичине өйдүрөөк кылайын, оромо жасайынчы бүгүн. Но бышкандан манты болуп калса деп атсаңыз, баягы эле оромо. Неге? Анткени сиз мантыга аракет кылган жоксуз, ар бирин өзүнчө кесип, камырды өзүнчө тийип салган жоксуз. Ушинтсеңиз болот эле го. Туурабы? Адамдар ушинтип жашайт да. Күндө кечинде чудо күтүп жатат, эртең туруп, все, мен жашоом мындай өзгөрүп кетсе депчи. Андай адам бар, өзгөртө алган өзү. Ал ким? Ал сиз. Бир гана сиз өзгөртө аласыз. А бул сизге компас болуп, карта болуп көрсөтүп берет баардыгын. Жашоонун картасы. Жашоону өзгөртүш үчүн эмне кылышым керек, кайда барышым керек? Мисалы, бир жактан чыктыңыз, точка Адан. Анан точка Бга жетишиңиз керек болду. Деп ойлонуп атасыз. Мен аяка кантип жетем? Эмне кылып жетем? Ойлошсуң, алыс экен, үйдө эле отура берейинчи деп кайра кирип кетишиңиз мүмкүн. Бир аз басып, бир жолдон өтө албай калып, арыктан ошол жакта калып калышыңыз мүмкүн. Же болбосо бир эмне десем, жолду көрүп, светофор жок жолду көрүп, ал жактан өтө албай калышыңыз мүмкүн. Так, биякта светофор жок экен, машина токтоп экен, же болбосо бул жактан толпа элди көрүп калып, чөтө биякта элдин баары жүрөт деп кайра кетип калышыңыз мүмкүн, понимаете? Ошол жактан сиздерге бул карта указывать этет да. Алдыман бул чыгып калды, эмне кылам? Куда идти? Картаны караңыз. Бияка кетип кеткен, все, пошла. Просто аласта кыла бересиз. Смотрите, так, аракет кылыш керек да, негизи эрк керек да, сабыр кылыш керек дейт. Ну, негизи сабыр деген сөздүн өзү чыдоо дегенди билдирет да, чыдаш керек. Зачем? Эме дейт да, качан өткөндө угуп калдым да, Кудайдан сабыр сурабагыла дейт да, Кудай мага сабырдуулук бергөр депчи сурабагыла дейт да. Анткен сайын силерге Кудайым сыноо берет дейт. Сыноо бергенде адам сабырдуулукка үйрөнөт. Понимаете? Сураганда дагы туура сураган үйрөнүш керек.
Сиз Кудай мага сабыр бер десеңиз, сизге Кудай сыноо бере берет. Мына сага ушул жактан сабырдуулукту үйрөн деп. Видите, вроде бы жакшы нерсени турадыңыз, а кандай келип калды? Формулировканы дагы, кыялды дагы сураганда да туура сураш керек. Мына бул жакта ал боюнча 2 блок бар. Эмне үчүн кыялдап ишке ашпайт? Анан кантип туура ишке ашырыш керек? Күндөлүк алгам дейт, смурфун күндөлүк алсаңыз керек, толтурдуңуз ба акырына чейин? Туурадуу алыш керек. Вот в чем дело. Сиздин ар бир оюңуз өзү дуба да, ар бир оюңуз. Ойлоп атасыз, уже дуба келтирип атасыз да. Понимаете? Мен да мурун сабыр сетип, Кудай мага сабыр бер дейт элем да, ушул ситуациядан чыгайын депчи. Кызым аласыз да. Азыр Кудайдан мен сабыр сурабай калдым. Чынысыз, сабыр сурабай калдым. Мен тоо келтиргенди, шүгүр келтиргенди үйрөндүм да, любой нерседен. Бүгүн да эртең менен бир ситуация болуп кетти. Башында такая, эмне болуп кетти деп. Так стоп деп өзүмдү өсүмө келип, быстро, и все нормально. Ошол могу күндөлүк чыгышы дагы өзүнчө бир ыраазылыгымды үйрөндүм. Чыгышы да өзүнчө бир проблема болду. 5-күндөн бери типография менен урушуп кеттим аягында. Типографияда мен өзү конфликтный адам эмесмин да. Ооба макул деп коюп жүрө берем да. Көп эме кыла бербейм. Ар бир адамдын ар кандай ситуациясы болот. Өзүм эле кылбай жүргөн иштеримди толтура берем. 5-күн прям өзүмө чүп. 5-күн иштаган нерсем кечээ ишке ашпай калып, прям өзүмө чүп кеттим да. Прям вообще мондо. Кечээ сториске да чыгардым аны. Анан бүгүн деп успокоилась, деп көп иштерим бүтүрүп, бүгүн уже мына все готово, баардыгы мен ойлогондой сон болуп колума тийди. Бүгүн чейин мындай көрөм деп ойлогон эмесмин. Жөн эле кагаздар болуп болуш керек деген, бүт баарын оформить этип, баарын жасап, сонун кылып коюшту. И бүт все нормально. Ошондуктан туура сураган үйрөнгөн. Сторисин көрүп тынч болсо экен мен акырында чыдагай жазмай өтө, шүгүр, Кудайга шүгүр. Ал жактан дагы мен өзүм ичиме бир эле техниканы колдоно бердим. Кетчик ошол нерсени кайталай бердим. Киргенден чыкканга чейин үйдөн уккандан баштап до конца бүткүчөктө ошол эле нерсени кайталай бердим да. Ал дагы бул жакта бар, кстати. Кечээ өтө жиним келип, аябай типография менен урушуп кеткем. Бүгүн барсам мага толтура белектерди даярдап коюштур, бүтпөгөн белектерди. Опа. Белчко. Сыр болбосо кайсы дейт. Бул сыр деле эмес, хопонопоно. Мен иштеп толайм балам. Хопонопоно техниканы билсеңиздер керек. Өзү адам Кудайды качан эстейт? Башына проблема түшкөндө эстейт да. Күндөлүк азыр электронный варианты 1000 сом, предзаказ менен азыр төлөп койсоңуз 1000 сом, 23-нөн кийин декабрдын жаңы жылга чейин Кудай буйрса колго аласыз. 22-синен кийин жаңы жылга чукул алам десеңиз, чыккандан кийин анда 1500 сом болот. Но ага чейин калат деп мен гарантия бере албайм. Анткени 500 гана даана чыгып атат. 500 даананы мен скидка менен берип атам. Кийинкилер уже 1,5 түшпөйт. Действительно, да, адам башына проблема, о Кудай дейбиз да, проблема келди, о Кудай деп сразу шактан, Кудай сакта деп сразу эле башына проблема келген истейбиз да. Бул жактан 140 бет 91 күнгө расчеттогон. Хопонопоно техникасын колдондум. Менде ушундай эме бар да. Чувство вины, что ли. Прости меня, мне очень жаль, я люблю тебя, я благодарен. Мне очень жаль, баштайбыз. Мне очень жаль, прости меня, я люблю тебя, я благодарен тебе. Муну мен бул жака киргизгем, кыргызчалап киргизгем еще. Амиржан, бартычпан. Кечирүүдө эле. А жок, ыраазычылык да бул. Ыраазычылык бөлүгүндө бул жакта ыраазычылык бөлүү да бар.
Любой ситуацияда, любой проблемада папаны полный кечирүү беристим. Бир жака точно английским да. Маштадан сурачы. Мен көрбөдүм. Андан макта экен. Кечирүү экен. Мен өкүнөм, мени кечир. Мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын. Всё. Айтпаймынбы? Бул жакта өтө жөнөкөй техникалар, но 100% иштей турган. Биз көпчүлүк учурда адамдар эмнени жакшы көрөт? Мындай сложный нерселерди жакшы көрөт да, усложнённый. Бул мага көп жардам бербейт, бул техника. Андан көрө мен сложныйраак кылайынчы деп мындай элементарный нерсеге аба мен ишкете турам. Жөнөкөй нерсени мындай кандай десем, баалабайбыз да. Ницца жөнөкөй нерсе мындай татаалдашкан, анан тигинчин керек, анан мынчын керек, алла турала десе ошону с удовольствием кылат да. Мага бул точно жардам берет депчи. Мындай нерселерге көп көңүл бурбайт. Какап кетип атасың мен суумдай болом. Ана саңгам деле ушул кичинекей нерседен башталат да баардык нерсе. Мисалы, ийгиликке жетиш үчүн сен күндө эртең менен турушуң керек, мондай аракет кылышың керек десе, ой, койчу скучно, мен сразу ийгиликке жетким келет дейт да. Сразу мен тияк болуп калгым келет дейт да. Машинаны айдан билбей туруп рульга отурулачы, мен болсо биринчи столба сиздики болот. Бысмылда деген эле. Ладно, автомат эмес, коробканы айдасаңар конкретно. Эчтеке билбейсиңер, всё, мен сразу айдап кетем, сразу шарга чыгып кетем. Знак билбейсиңер, абсолютно эч нерсе билбейсиңер, жолдун эмне экенин билбейсиңер. Рульга өмүр отуруп көрүлүпсиңер, анан элестеткиле отурдуңар. Всё, мен айдап кетем, мен кыйынмын. Жакынкы столба сиздики, всё. Жашоодо точно ушундай болот да. Всё, мен баарын билем, всё, мен эчтекени окуштун кереги жок, билиштин кереги жок. Я хочу результат. Всё кетти да. Не болот акыраагы? Барат дагы жашоосунда конкретный трэш болот. Дагы кандай хопонопонун техникасы бар, бир дачы. Мен ушул нерсени эле колдоном. Мен жакшы көрөм, рахмат. Мен ушул техниканы колдоном. Мени консультацияга келген айымдарга, любой айымга азыр айтам да, хопонопонону жөнөтөм да. Ушуну давай дейм да. Самара Кеңешова эжекебизди билесиңер. Ошо Самара эже хопонопону техникасын кыргызчалап 15 мүнөт агылып, каалаган максатыңа жет, ушул техника менен кыргызчалап жазып чыккан. YouTube'да бесплатный доступта кааласаңар кыргызча уксаңар болот. Мен ошону жөнөтөм. YouTube'дан эле карап эле Самара Кеңешова хопонопону десеңер чыгат. Ошол эженин техникасын жөнөтөм. Менде ал уже да автоматизмы дошло, мен аны отуруп алып, мынтип кылбаймын, мен басып туруп эле айта берем. Мен негатив нерсе келип атабы? Ошону айтам. Жаман нерсени ойлоп баштадыңбы? Ошону айтам. Мен өкүнөм, мени кечир. Мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын. Ушул. Неважно кимге айтып атасыңар. Башында кускуңар келет. Башыңар ооруйт. Прям денеңерди отслеживать свое состояние. Бир адамга кылып атканда, особенно жакпаган адамга кылсаңар, допустим, бир жиңирге тиет, ошого кылып атсаңар, это вот так и действует. Дене менен чыгат да. Ооба, любой нерсе кылсаңар болот, любой ситуацияга болобу, адамга болобу, вообще без разницы. Жандуу нерсеби, жансыз нерсеби, максатка жеткиңиз келип атабы, ошого жетпей атасызбы, ниет коюңуз, мен ушул нерсеге, ушу техниканы айтам, всё айта бериңиз. Мен үйдөн чыккан уже оюмда миллион ойлор башталды да, мендечи эмне болот экендигине мындай миллион ой башталганда эле так стоп дедим. Без паники, без ничего. Стоп. И всё. Хопонопоно. Сүйлөбөй калдымбы, токтоп турамбы, хопонопоно айта бердим, ичимен айта бердим, и всё нормально. Өзүңөр дагы успокаивайтесь. Жаныңар дагы адамдарды успокаивать этет. Просто өзүңөр эмоциональный состояние болот. Хорошо. Ошол ситуацияны ойлоп туруп айтып баштайсыздар. Ошол ситуацияны, ошол адамды просто аны деген кайсы кылыш керек эмес, чын дилиңерден кылышыңар керек да, чын дилинде вот это сработает депчи. Любой нерсени ниет коюп кылыш керек. Любой нерсени туура ниетти коюп туруп кылыш керек да. Токтотпойм мен, вообще токтотпойм. Жеңилдеп калгандан кийин токтоп, мен айтып берем. У меня уже это на автомате, да? Успокоилась, все, мысли в порядок пришли, оюм токтоду, нормально болуп калды ситуация. Усиленно айтам, да?
наоборот күчөтүп айтам ошол нерсеничи. Каалаган максатыма жеттимби, еще күчөтүп айтам, Кудай сага шүгүр, 1000 мертебе шүгүр дейм дагы, кайра ошону айта берем. То есть биринчисинде ситуацияга айттым да ошол нерсени. Жок, ситуацияны кошпой элеңиздер. Ситуацияга да бир негативный ситуация, негативный адам бир нерсе болду, ошол Хопонопонуну айтып атасызбы? Вас отпустила, ситуация жакшы жагына чечилди, оюңуз бир калыпка келди, ошондо наоборот кайра Кудайга шүгүр келтиңиз да, Кудай шүгүрдү, анан Кудай Таалага айтыңыз. Ошол эле техниканы кайра. Ичиңизден эле кайта бериңиз на автомате. Күндө үй жыйнап жүрөсүзбү, тамак жасап атасызбы, всегда айымдар эмне кылабыз, ойлонобуз, всегда мысли, всегда. Аял киши всегда ойдун үстүндө жүрөт. И ошол ойду просто туура направленияга жөнөтүш үчүн, туура көтүрүш үчүн сиздерге Хопонопоно. Мен мисалы үйдү жыйнатканда вообще нерв болуп кетем да. Азыр тиги комнатаны жыйнашым керек, чаң сүрүшүм керек, анан тиги эшигин жуушум керек. Туу деп уже мээм мондай жарылганы калат да. Башта электеп элечи. Анан уже чарчап баштайм да. Анан өзүмө такой стоп, токто. Анан Хопонопоно айтам. Айтып жүрө берем ичимен. Мен көбүнчө орусча айтам да. Мне очень жаль, прости меня, я люблю тебя, я благодарен тебе. Ичимен айтып жүрө берем и успокаиваюсь уже, баягы мындай мандраж жок, баягы мындай шашкан состояние жок. Уже такая спокойная, алып келчи кайра балам. И все. Сөздү колдонуңуздар. Бул бир гана өзүңүздү эмес, жаныңыздагы адамдарды тоже успокаивает, потому что сиздин ички внутренний состоянияңызды адам билип турат да. Что у вас на душе творится. Биз жана врачта 2 саат күттүк. Не болгондо чарчабайсыз. Түз эфирге чыгып сиздерге сүйлөп бергенде вообще чарчабайм. Айымдарга жардам берип, орусча самой сросын чечкенде вообще чарчабайм. Мен постоянно движение жүрүшүм керек да, но в движении, когда то, что я заметила, мен өзүм эгер ишим кылбай токтоп калсам, то мен чарчайм. Негативке кетип баштайм, какой-нибудь кинону коюп көрүп баштайм, семечко чагам отуруп, уктайм кечке, күндүз болсо деле ничего не делаю, да. А если мен ишим болсо, акыркы убакта, акыркы бир жумада мен мисалы күндө 7-8 саат отуруп жазып калдым да. Мойнум вообще болбой калды, хан розум кармап, жыгылбай калдым вообще, көзүмдөн табылган сурабагылай. Жазып атам, отурам күндө. Үйүм жыйналган жок, балдарым каралган жок, тамагым жазылган жок. Это моё, действительно моё. Отурам ошол жакта. Муну акыркы бир жума ушун 7-8 саат жаздым. Азыр деле мисалы эфирде 1 сааттан ашты, болбосо мен бүгүн эмоционально өтө чарчагам да. Кечке бүгүнкү историям бар боло берип, эртең мен сториске чыгарып коюп кайра больницага барсам, байкем жүрөм чырсал деп паникер да, өтө паниковать айтат. Тигиндей кылба, мындай кылба деп, я такая в шоке да, кирип алып, эмне болду, тутпайм көрсө, адамдын состояниясы. Он вообще шок да. Она такая, окей, хорошо деп кирип, смотрю, вроде все нормально. Ана жакта там гаишниктер жүрөт, милиция жүрөт, ичи вообще монда кипит да больницанын ичинен. Постепенно успокоилась, врач 2 саат күттүк. Все, без паники, все нормально. Все. Эч нерсе болбой эле, спокойно отуруп эле. Все будет хорошо, баары жакшы болот. Эч нерсе болгон жок, ничего серьезного. Анан тигинип калбаса экен байкемчи. Аз гаиге түшүп калбаса экен, анан машинанын автостоянка туруп калат, анан тигинтет, анан мынтет деп. Өзүм ойлонуп, господи, эч нерсе болгон жок, все же нормально. Адам тирүү турат, жанында басып жүрөт. Все же нормально, Кудайга шүгүр го. Эч нерсе болбоду го. Оңдоп койсо болот го, машина ладно, эч нерсе болбойт. Главное, что адам тирүү турат. Сүйлөшүп атат сен менен. Эч нерсе болгон жок, там немножко бар. Давай посмотрим. Анан 2 саат врачты күтүп калдык, врач жок. Окей, хорошо, все будет нормально. Спокойно, нормально отурдук. Все успокоились, да, ага чейин паника болуп чыктыр да. Больницага кирсең андан өткөн паника, и страшный нерсенин баарын көрдүк. Вообще жесть. И все. Ошондуп кечке чейин жүрүп, өтө чарчап келгем да, болбосочу настолько мээм айланып, тигил ойлор келет, бойлор келет.
күнделікті ертең презентация қылсамбы деп ойлап анан жоқ дедим да, мне это надо сегодня сделать. Бүгін қылышым керек айтпасам болмайды депчи. Молодец балам. Қиынсың балам сен. Сабақтарың вообще супер жөнөкөй тилмен айтылган барлык нерсе дейт. Мен любой нерсени жөнөкөй тилде жеткиргенге аракет кылам, потому что зачем? Мен, допустим, мисалы мындай терминдерди да жаттабаймын. Мне это не надо. Азыр мисалы эстесеңиздер, мисалы кайсы бир тилден терминдерди жаттасаңыздар, колдоносуздарбы жашооңуздарда? Орус тилдеги мисалы немелер, правила. Существительное, глагол, это деп турган баштача элек го. Колдоносуңар ушуңурду. Нет, конечно, колдонбойсуңар. Жөн эле сүйлөп кете бересиңер. Анализдебейсиңер. Бул зата точ, бул сына точ, бул этиш, анан бул мындай чийлет, анан бул бир сызык менен чийлет, анан сүйлөмдүн башында бул турат, тигил турат. Анализдебейсиңер да туурабы? Бул йоттошкон тамга, анан бул тигиндей тамга. Нет, конечно. Бул тияктан келген, бияктан келген. Историясын ар бир тамганы казбайсыңар да. Ар бир сөздү мисалы азыр жаңы сөздөр канча кирди, смартфон, телефон, бул деген бул тилден келген, анан смарт деген акылдуу дегенди билгизет, анан фон деген телефон билгизет дебейсиңер да, автоматик сүйлөйсүңөр, туурабы? Автоматически сүйлөйсүңөр, то же самое. Зачем кереги жок терминдердин баарын жаттап алып? Значениесин билдиңби, все хорошо. Колдонушун билесиңби, все колдоно бер. Эгер жай 1 жыл консультацияга 2000 менен жазылса болобу дейт. 1 жыл консультация, кстати, 1 жылдык консультация мындай нерсе болду да, мисалы 4 ай үйдө отуруп калдым, эч нерсе кылбайм, түшкө чейин уктайм, күндөлүктүү эле жаза элек кез болуп чыгып эстемем. Эмне кылсам экен? Мен постоянно бир движениеде жүрүшүм керек да. Анан бирок былтыр мен аябай көп үйгө турбай калгам, действительно, тегил встречада барам, бул встреча барам, аны кылам, муну кылам. Үйгө турбай калган балдарым каралбайт, үйүм вообще бомба иштесе, ушундай эле жашоо болуп калган да. Жолдош менен отношения вообще никакие. Ал боюнча мен 1 жыл консультация полностью айтып бердим. Ошондой жашоо болуп калган да, прям на грани да, постоянно бир жака турам, үйгө тургум келбей калган да. Бул жака шаардын четине көчүп кеттик, жер тамга көчүп кеттик. Я говорю, так, стоп, я так не хочу уже. Мен үйдө отургум келет, нормально балдарымды карагым келет. Они уже чоңоюп калышты. Что я вообще делаю, дедим да? Эртең кечине келип, так, стоп депчи, мне этого не надо, а тем более жайында ар жак бир жакта жүрүп, настолько чарчап, 4 ай отуруп калдым, и у меня такое времяга түшүп кеттим да, бир такое состояние, аябай депрессивный состояние түшүп кеттим да. Что делать, не кылыш керек. Ошондо убакыт өтүп кетти. Надо что-то делать деп коюп элечи, анан акыры аягы мен эмне кылганда эс алат экенмин, мен адамдарга сүйлөп бергенде, айтып бергенде, ошондо действительно прям кайфуйдум, башында өтөт элем да. Өзүмдө результат жок болсо, мен элге эмнени берем депчи. Это как мындай сыяктуу да. Мисалы мен англис тил мугалимимин, бирок Америкада жашабасам, мен балдарды кантип окута алам деген сыяктуу болуп калды да. Есть такой адамдын миссиясы болот да, адам всегда, мисалы врачтар адамдарга жардам берет 24/7. Да? Мугалимдер балдарды окутат. Мисалы мен кичинекей баланы 1 класска барып окут десе окута алам. Нервим чыдабай турган. Я не смогу просто-напросто. Жарылып кетем да. Алар тамга үйрөтүү, анан санаганды үйрөткүчү болчу. То же самое детский садка барып койсок, мында жарылып кетем. Кичинекей балдар менен иштеше албайм да. Это не моё. А вот айымдарга билген билими менен бөлүшүп, английский уnuттум го, мен практиковать этелекмин на самом деле. Билген нерсе менен бөлүшүп, айтып берсем, я там отдыхаю. Мне это было незаметно. Башында билесиздер, 1 жумалык консультациядан баштадым. 1 жумалык консультация, то 5 часовдон баштагам. 1 жумалык консультациянан мындай болду да. И вот мындай история болду. 1 жумалык консультацияны смотрю, что-то мага жагып атат да. Мага кто-то рассказывает свои проблемасын айтып атат, а я уже эмеден жана рентгенден полностью көрүнүп калат го, скелеточь. И вот это все вижу. Просто-напросто айым менен сүйлөштүм, я поговорила, я уже вижу все. Я такая в
шок болуп калдым, господи, что это было депчи башында. Вообще шок болуп калдым да, настолько ушундай уровеньге жеткениме я сама не знала. Просто сүйлөшүп атат, голосовой жөнөтүп атат, менде Айгерим Эжебаевич, Айгерим, менде мондай проблема болуп атат. Там 1 минутта, 2 минутта. Там суроо бердим да. А неге тигиндей мындай. Задаю вопросы. И я понимаю, всю картина, да, уже складывается. Пазл чогулуп калды да менде уже. Я такая, господи. Ушул нерсенин баарын мен билеминби депчи. Я говорю, сизде мондай болуп атат. И значит, биз ушуну мондай кылып өзгөртүшүбүз керек. Монун үстүндө иштешибиз керек. Значит, сиз ал үчүн өзгөртүш үчүн мону кылышыңыз керек. Ана говорит, да. Ошондой болуп атат. Каяктан билдиң? И ошондон кийин я поняла, да, что мен постоянно сүйлөп турушум керек экен. Не то, что сүйлөп. У меня раньше было такое, да, и я не понимала. Адамдын полный проблемасын билет элем, но до сути не могла докопаться, да. Түбүнө жете албайт элем, да. Прям основной, прям корень, прям түбүн таппайт элем, да. Ар жагынан чыгасың, бир жагынан чыгасың. А потом я поняла. Потом уже сүйлөшкөндөн кийин корень проблемы, каякта самый главный проблемасы каякта жатат уже билип калдым да. И ошондон кийин мен 1 жылдык консультациядан ачтым. 1 жылдык консультация это больше как благотворительность да, кайрымдуулукка тарап, потому что 1 жыл бою 2000 сомго. И башына 1000 сом кылайын дегем да. Анан кураторлор мурда Айгерим мен ордундабы, жакшы элесиңби депчи. Каякта депчи. И то мен 2000 дегенде чалкасынан кетчи да. Мен жок, 1000 сом что-то слишком болуп калат экен. 2000 кылайын дедим да. Давайте начнем 2000. Потом декабрь айы 5000ге көтөрөм, андан кийин 5000ге көтөрөм, и все будет нормально депчи. И азыр суроолорго жооп берем. Эки телеграм канал бар. Бир каналда суроо келет, экинчи каналда жооп берем. Мисалы, 1 күн ичинде жооп беришим мүмкүн, 2 күн ичинде жооп беришим мүмкүн. Обычно так да, мисалы, бүгүн кечинде түнү келсе түнү жооп бербейм, эртеси көрдүм, села, спокойно отурдум, открываю, окуймун толугу менен, ал адамдын мурунку историясын вспоминаю, мурун жөнүндө жазды эле деп. А потом отвечаю. Мне это нравится. Так, алтын, мен бүгүн сени көргөндө абдан кубанычтамын. Мен Аллахым өзүнүн берсин, Аллахым насип кылсын, Аллахым берсин. Чоң рахмат. Бүгүн магазинге чыгып келе жатсам андай кандайсың деле келет такая. Маскачан болчу мен еще карап. Ошон пулнары экөөбүз бүгүн жолугушуп калдык. Ойдо жок жерден эле больницадан чыгып келет. И бул жакта да ошол миссияны тапкан боюнча техникалар бар, не беспокойтесь, толтура нерсе бар. Кантип акча табам, каяктан акча табам, эмне кылам, бүт бар. Зак болгон, мен билбейм, сен билбейкесиңде мен жерсин алып зак болгон, мен чипси жейин деп аткам. Сен билип чипси алган. Кантип бүттү? Какой жөнүндө сурадың? Мен бармын, 1 жыл консультацияда сонун жооптор келип жатат, да, эмрежем. И ага күндөлүк кошулат, и будет вообще бомба. Сени абдан жакшы көрөм, лекинде ставить жакшы көрөм. Вот. Да, кимде кандай суроо, мында мен уже 1 жарым сааттан бери эфирде отурам, и мне нормально. Наоборот, жана аябай чарчап аткам, аябай башым ооруп, уйкум келип, господи, эмне кылсам экен деп. Жата берсем экен, жатайын десем саат 8 болду экен, отурдум убакта 1 саат, эчтеке кылбай, просто. Иштеринде сериалын көрдүм, анан бир Ловис деген бир кино башталып тур, көрсөм что-то скучно. Я такая оставила его, все, нет. Я жөн эле отурдум убактачы. Просто сидела, эчтеке кылбай эле, говорю, эмне кылсам, күндөлүктү алып презентация кылсамбы? Эч кимге айткан жокмун. Түз эфирге 8-де чыктым, болбосо элдин бар ушун кылып андай эмне кылдым, и все. И все пошло-поехало. Мен уже чарчабай калдым, да. Вот это меня зажигает, действительно. Мен кыла турган ишим ушул, да. Всегда нужно, мен постоянно айымдарга сүйлөп турушум керек. 1 жыл консультацияны да атайын ачып алганмын. Жаңы күнүңүз менен куттуктайм, ишиңизге келди. Чоң рахмат, айжан. Мен еще 1 жыл консультацияга 1000 сомдон скидканы дагы
бере элек мен эч кимге, потому что мен күндө унутуп калып атам. Аны да беришим керек. Күндө унутуп калып атам, 2 адамга 1000 сом скидка берем деген. 1 жылдык консультация азыр 5000 сом, декабрь ичи полностью. Саламатсызбы, мен өзүмдүн миссиямды таап албай жатам дейт. Бардыгыңыздарга мына мен могул нерсени сунуштайм. Күндөлүк. Коп койдуңбу, сүрүп коем балам. Сүрүп коймай, мен жакшы. 4 жума. Акчага алган, только акчага. Нечакан точно табасыздар. Тут уже другой вариант нету. Бир жылдык консультация 31 декабрга чейин 5000 сом. 1 жыл эмес, даже 13 ай элестетиңиздер, 1 жыл 1 ай. Кошуп күндөлүк алыңыздар, это будет вообще бомба. Биринчи чыкканын могу алдыңыз беле? Да, покупали. Унары же бул деген азыр күндөлүк мындай. Электрондук варианты 1000 сом. Электрондук вариантын прям азыр алып, эртең распечатка кылып алып, колдоно берсеңиз болот. Кагаз түрүндө, форматы башка. 2000 кылып бере аласызбы деп жантан бери сиз суранып атасыз. Мен сизге 2000 кылып берейин. Мага личкага жазып коюңуз, Мен аккаунтуңузду жаттап калдым. 2000 кылып берейин. Но эртең кечке чейин төлөсөңүз. Күндөлүк, кстати, күндөлүктүн электрондук варианты 1000 сом. Любое время алып колдонуп чыгарып алып колдоно берсеңиздер болот. Электрондук варианты еще, знаете, что можно сделать? Распечатка кылбай эле алдыңар да и мондай өзүңөр күндөлүк алып алсаңар деле болот. Допустим, да. Анын баарын чыгарып отуруп, баягы кыргызып алсаңыз анда моно экенсе. Мунун баарын чыгарып отурбастан, мисалы электрондук чыгарбайм десеңиз, күндө телефондон ачып эле аткара берсеңиздер болот. Ну, конечно, удобно чыгарган варианты, но чыгарганга колуңар жетпей атса, электрондукту аласыңар дагы, буга жаза бересиңер, вообще без проблем. Мындай күндөлүк алып. Же обычный дептер алып ага толтура бересиңер. Вообще без проблем. Допустим, муну алганда деле, муну толтурбай мындайга деле жазсаңар болот. Кийин улам толтура берем десеңер, вообще без проблем, да. Электрондукту ошентип колдонсо, в принципе, болот. Мисалы, азыр алып алып, мага срочно керек, кылыш керек болуп атат, уже я хочу начать, баштагым келип атат десеңер, электрондукту алып туруп, уже мындай дептер алып жаза берсеңер болот. Прям азыртан баштап жаза берсеңер болот электрондукту алгандан кийинчи. Ал PDF форматта, да. Андан кийин бул 22 декабрга чейин 100% төлөм болсо, эгерде 22 декабрга чейин 1000 сом сала турган болсоңуз, сиз чыккандан кийин муну 1000 сомго ала аласыз. Но заранее. Бирок айта турган нерсе 500 гана штук бар, чыккандан кийин калат деп мен силерге гарантия бере албаймын. Чыккандан кийин күндөлүк калат. Чыккандан кийин күндөлүк уже 1500 сом болот. Аны көргөндө өзүңөр канча болсо дагы берем, алам, канча болсо дагы акчасын берем, пожалуйста, берчи дейсиңер да, потому что мен сыртын аябай көп издедик. Типографияда байкенин мээсин жедим, 5-күнү барып алып, 4-тө баргам. Кантип эле батып келип калдың дейт. Ошондой эле батып келип калдым. Ничего не знаю, обложкасын давайте оформлять этели деп экөөбүз отуруп алып, ары вариантта карадык, бери вариантта карадык, типографияда чыгарган бүт китептерди карап чыктык. Акыр аягында мага бир вариант чакты. Тиян биян карап, анан ошол эми вариантка келиштик. Мына могул алтын болот, басырылган алтын болот, могу каралып чоңойот. Темасы калган ушундай эле болот, но цвет вообще необычный, да, прям колго кармагың келген күндөлүк болот да. Мен прям уже аябай күтүп атам ошону. Тигин сыртын көргөндө эле мага ушундай дедим да. Мне вот такой нужен прям. Өтө сонун көрүнөт экен да. Ошондуктан алдын ала 1000 сомго брондоп алып коюңуздар. Андан кийин 1500 болот эгерде чыккандан кийин кала турган болсо. Ал жакта 500 гана штук бар. Эң биринчи чыгарганы 500 деле чыгарып атам. И то скидка менен 500 сом скидка менен. Элестетиңиздер, андан кийин 1500 болот дагы, все ошо менен басып түшпөйт. Дагы бир айта турган нерсе. Эгерде кийим иштешем десе, күндөлүк сатышат элем иштешем десе, ар бириңиздердин WhatsApp группаңыздар бар, контакттарыңыздар бар. Толуктура группаларда отурасыздар, там одноклассники, аяштарынан бир туугандар, там группалаштар, там эмне группалар бар.
Короче, бесконечный мондо жайнаган группалар бар. Бул жакта еще сетевойдо иштеген лидерлер бар. Команда менен сетевойдо иштегендер бар. Эгерде күндөлүк алат элем, алдын ала заказ берет элем десеңиздер, тоже жазыңыздар. Иштешебиз. Бардык айымга, күндөлүк сатканга, акча тапканга тоже мүмкүнчүлүк бар. Бул күндөлүк ар бир айымдын колунда болуш керек да. Менин максатым Кыргызстандын ар бир айымында ушул күндөлүк колунда болуш керек. Как путеводитель, карта катары. Менин максатым ушул. Ушул күндөлүккө койгон ниетим ушул. Ар бир айым, неважно каякта жашайт, там чет жерде жашайбы, Кыргызстандын түбүндө жашайбы, тоосунда жашайбы, но ушул күндөлүк болушу керек. Ар бир айымда. Ал үчүн мен бардык аракетимди кылам. Ар бир айым бул күндөлүктү алып жашоосун өзгөртүшү керек. Канчалыкка чейин, канчалык деңгээлде өзгөртүп алса дагы өзгөртүшү керек. Но ал, конечно, ар бир айымдын өзүнүн көз каранды болот. Ошол 1000 сомду өзүнө ыраа көрөбү же жокпу? Мен бул жактан баалуулугун айтат элем, бул 10.000 сом деп коймокмун да. Если мен колуман келсе, эгерде ошондой платежеспособный аудитория болгондо, мисалы башка жак болгондо, Америкада жашасам, же болбосо Россияда жашасам, мен 10.000 сом деп айтмакмын, оны спокойно. 10.000 аласыңар демекмин дагы, прям вообще дорого, богато кылып, оформление кылып туруп сатмакмын. Элементарно Россияда болсом. Кыргызстан үчүн это эң оптималдуу, эң арзан баа. Мындан кийин, мне кажется, только китеп чыгышы мүмкүн. Бул күндөлүктөн кийин только китеп. Үчүнчүсү буюрса точно китеп болот. Муну жазыш үчүн эле көп эме кетти. Энергия затратный нерсе да, мунун баарын чогултуп, структура кылып, ар бир күнүн бөлүштүрүп, бул күнү эмне берсем, теги күнү эмне берсем, кандай кылып бардыгын түзсөм, чтобы все было понятно, да, структурам по полочкам кеткилей болуп деп. Мен муну отуруп алып азыр өзүм мен муну толтурбайм, потому что я хочу өзүм беркисин күтүп атам, берки вариантын. Мен просто азыр дептерге жазып баштайм. Прям хочу баштаганда эле, жаңы биринчи жумасын жазып баштаганда эле прям качан чыгат экен, мен толтургум келип атат дегем да. Я уже хочу депчи. Ошондуктан өзүм толтурам муну дагы сөзсүз түрдө. Кимде кандай суроо бар? Суроолор болсо бериңиздер. Муну ошондуктан алдын ала заказ берип коюңуздар. 500 штуктун канчасы калат билбеймин. Точно билбеймин. Алдын ала заказын төнүп калса, чыккандан кийин өкүнүп каласыңар. Суу берчи. Машина суу берип койчу. Мен суум барын көтөрүп кетип калгам. Машта суу берип койчу кызым. Эшикти жуйткан. Барчу. Не, жаман суу коёйбу. Жаман суу. Ал жаман суу эмес, ал таза эле суу, просто ичпейт ал суунучу. Таза суу ичет, Фильтр сууну ичет, теги сууну идиш жуйт. Болду? Ичет сууну ичет, Бар куйуп экен. Булар ракайнада сууну жаман суу дешет да, фильтр келгенде фильтр сууну таза суу деп. Кимде кандай суроо бар? Суроолор болсо бериңиздер. Любой жактан. Алыс болсоңуздар электрондук вариантын алып алыңыздар. Самый оптимальный вариант, потому что мен могу күндөлүктөрдү салып атканда канча адамга могу күндөлүктү карыз болуп калдым билбейм, но Москвага салайын деп атканда карантин болуп калып калган, бир 5-6 адамга точно карыз болуп калдым. Карантин бүткөндөн кийин эстегендер алып кетти, эстебегендер ошол боюнча калып кетти да. Действительно ошол менде калып калды. Канча адам экенин билбей калдым. Карантин бүткөндөн кийин акчасын алып, карантин бүткөндөн кийин силерге салам деп, карантин бүткөндөн кийин салдым. Бирок ал адамдар өздөрү унутуп калды да, ошондон кийин жай мейли депчи. Ушто ошондой болбош үчүн кийин мен максимум Москвага салгам да, дальше сала албай калгам. Ошол эле
Питер ар жак бир жактарга. Жаңы форматы бул кийинки форматы сырты ичи точно ушул. Бул уже эмеге кетти, типография чыккан кетти, но сырты это будет вообще огонь. Көрөлү эле. Жана эле ушуну көрсөтпөйт белеңиз дедим го. Башында эле ушуну көрсөтпөйт белеңиз деп. Аны көрсөтөт, муну көрсөтөт, же жактырбайм. Аягында жана дипломго бастырат го, ошондой форматты да ойлондум, мондай бастырсам деп анан ал дипломдун работа окшоп калат экен деп акыры аягы. Бир сон ошол форматын аласыздар. Бул формат эмес, бул черновой вариант. Бул силерге презентация катарында мен чыгартып алдым. Муну мага чыгарып бергиле, мен презентация кылып, мен муну көрсөтөйүн элге. Эмнени сатып атам, эч ким билбейт муну депчи, күндөлүк чыгып атат эле деп атам. Мен реально кандай күндөлүкүн көрсөтүшүм керек деп муну атайын чыгартып алдым. Но анын сырты совсем башкача болот. Каттуу болот. Айти точно ушундай болот. Ну, конечно, качествонун баардыгынын качествосу мындан жакшы болот. Ну вот, ошондуктан 500 штук бар. Азыр даже 499, потому что 498 аз кыскарып кете берди ушундачы. Потому что бирөөнү мен гүллер чеке белек кыламын, бирөөсүн өзүм колдономун. Ошондо 498 болот. Ровно 500 чыккан күндө эле. Минус 2 уже. И алдын ала төлөм салгандар болсо уже минус болуп кете берет. Эми 1000 сом менен 1,5 сом все-таки айырмасы бар. Азыр төлөп койдуңар, все, келди, сразу алып алдыңар. Же болбосо электрондукту алдыңар, сразу колдоно бересиңер. Электрондук мен ошо Telegram каналга киргизип койдум. Электрондук алган баарын ошо Telegram каналды берем, ал жакка кирип алып көчүрүп алат өзүнө. И все. Эң биринчилерден болуп сиздерге айтып атам. Эч жака реклама кетирген жокмун. Эч нерсени баштаган жокмун. Анткени колума кармагандан кийин анан ага чейин калса анан реклама берем. Ага чейин өзүмдүн эле баракчамда эле сиздерге эле айтып турам. Вот. Кимде кандай дагы суроо бар, сурооңуздар болсо бериңиздер. Жыйырма экисине чейин. Потому что расчет боюнча 21-22. 20-21 даже чыгып калат да, күндөлүк чыкты дегиче бүттү, 1000 сом акция бүттү деймин да. Ошо менен акция бүтөт. Андан кийин 1,5 болот. 1,5 ошо калабы калбайбы, ошо улпа вопросум болот да. Может, ага чейин 2 жума убакыт бар, 2 жума ичинде 500'ун баары калбай калса, жаңы жылдан кийин чыгып калат кийинкиси. Потому что жаңы жылга как раз жетишпейт. 2 жума керек как минимум чыгарганга, андан ары жаңы жыл, андан кийин майрамдар, и барып те январдын аягы февраль болуп кетет да, кийинки чыгышы. А силер мисалы азыр алып койдуңар, 1 жума ичин ар жак бир жагын карадыңар, 1 жума башында уже, допустим, мен жаңы жылдан кийин баштайм, болот го, прям принципиально жаңы жылдан кийин баштайм десе, башында моктагы техникаларын четинен кылып баштасаңар болот да, күнүмдүк адактарды карап, өзүңөрдү көндүрүп, жаңы жылдан кийин мен ушундай болот, ошого даярданайын деп 1 жума даярданып, анан жаңы жылдан кийин баштасаңар болот. И так тоже можно. 1 жылдык консультациядагы айымдарга дагы кайсым бар эле, менде актуальный. По-моему, актуальный менен 1 жылга консультация болот, ошол жакта айымдарга мен силерге еще мондай анан фокус группам бар. Кстати, фокус группама могул күндөлүктү белекке кошуп берем. Бул орусча варианты, муну башка бирөөнө белек кылып берип койсоңор болот как раз жаңы жылга. Ошол эле баага 1000 сом аласыңар, и плюс еще подарок. Мен муну именно кагаз түрүнө алгандарга да, потому что электрондойлар өзүнүн неудобно болгон электронно алат да, кагаз түрүнө алганда колго тийгенде мен силерге ушуну кошуп салып жиберем. Бул мурун фокус группа кылгам, ушу күндөлүктү баштап атканда эмне жөнүндө жазам, ошон үчүн аныктап алайын деп. Анан 1 жылдык консультацияда отурган айымдар, ошол 2 группадагыларга сөз белек кошуп берем. Муну просто бирөөнө берип койсоңор болот. Тигин өзүңөр колдоносуң, муну берип койсоңор, бул сатылыш баасы 400 сом болчу. Бул күндөлүктүн 400 сом. Кыскасы эле, просто бул эме да, орусчасы.
суроо жокпу? Сурооңуздар болсо жазыңыздар. Мен эфирди сактап коем. 1,5 саатка, 2 саатка чукулдап барат мен сүйлөп атканыма. Мен сүйлөп берсем, сүйлөп отура берем, силердин сурооңорго жооп берип, анан жөнөйүн. Эгерде ким иштешемин десе, сатамын, электрондук вариантын азыр прям сатып баштайм десе, пожалуйста, жазыңыздар. Үйдө отурган айымдар үчүн бул өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Это вообще шикарно. Өтө сонун. Электрондук саттыңызбы, акча таптыңыз сразу. Ошондо 22-сине чейин да, 22 декабрга чейин сом болот. Андан кийин көтөрүлөт. 1,5 миңге. Но калса. Вопрос ошондо болот, калса. Үйдө отурган айымдар сиздерге мага WhatsAppка жазыңыздар. Потому что мен WhatsApp'ты көбүрөөк ачам, Instagram местерге акыркы презентация жүрөт го. Күндөлүктүн. Ошону жөнөтөмүн. Мен аны ал жака атайын эч номер, эч нерсени жазбадым. Жөн гана презентация кылып бердим. Эгерде сатат элем, иштейт элем, жакын адамдарым алат эле десеңиздер, электрондук вариант болобу, там алдын ала сатып алуу болобу, не важно. Любойун алам десе, мага жазыңыздар WhatsAppка. Мен силерге видеону жөнөтөм. Статуска коесуз, там ажак бир жака жөнөтөсүз группаларга. Муну каяктан алам десеңиз, менен алсаңыз болот деп сатасыздар. Болгону менин реквизиттеримди бересиздер. Алган адам чекти сизге жөнөтөт, а сиз мага жөнөтөсүз, бүттү. Чыгара отурган болсо, мага адресин жөнөтөсүз, могул номер, могул адрес. Чыккандан кийин мен салып жүрөм, электрондук болсо сразу электрондукту беребиз и всё. Ошондо иштешсек болот. Так что жазыңыздар. Бул уже сатыкка чыкты. Что электронный, что кагаз түрүндө болсо, алдын ала сатуу менен иштесеңиздер да болот. Сиздерге да жакшы, мага дагы жакшы. Туурабы? Ар бир адамдын эле канча таанышы бар. Балким ушундай күндөлүктү сиз аркылуу адам алып калат. И дальше по цепочке кете берет. Ал адам каяктан алдыңыз? Ой, мен ушундай таанышым бар, ошондон алдым, ал кайра сизге жазат. И ушинтип кете берет. Мурунку күндөлүктө деле эгер андай боло турган болсо, анда бул китеп дүкөнгө деле жетпейт. Анда сиздер менен иштешип эле ушинтип эле сата беребиз. Мурун мындай кылат элем, оптом салат элем наличкага, потом ал сатат эле. А муну оптом алыш, это будет дорого, да, даже 10 алыш керек болсо, как минимум 10 000 сом керек болот да. Бир жарымда сата турган болсоңуз делечи. Аны элестетсиз, 10 000 алып, анан аны кимге сатам деп ойлоносуз да. Ошон үчүн эме деген, кстати, бул вариант дропшиппинг деген бар го. Дропшиппинг ортого түшүп, товарды сатасың, реклама кыласың, мына поставканы магазин кылат, ортодон сен өзүңдүн акчаңды алып каласың. Сатканың үчүн бар го, процентиңди өзүңдүн. Ошондой эле сыяктуу болот да, дропшиппинг болот эмес. Сиз сатасыз, но товарды мен жөнөтөм да. Ушундай болот да. И все будут в плюсе. Сиз да плюста, мен да плюста. Вот. Ошондуктан жазыңыздар. WhatsApp номеримди азыр мен шапка профилге коюп коем, ал жакта менин Telegram каналым турат, либо Telegram каналга WhatsApp'ымды киргизип коем. Ошол жактан кире бересиздер. Давайте лучше Telegram каналга эле видеону жүктөп коеюн, ошол жактан эле скачивать этип бергиле. Шапка профилимде Telegram каналдын ссылкасы бар. Ушул ссылка менен кирип эле скачивайте. Көчүрүп алдыңыз өзүңүзгө. Мен ошол жактан условия кантип иштешсе болот. Полностью баалары менен, ценниктери менен жазып коем. Күндөлүктө канчадан сатасыздар, анан ар жагын сата турган болсоңуз, реквизиттер ошол жака жазып коем, кайсыга салыш керек. Анан ошол мисалы мага оплата келди, чекти ал адам мага эмес, ал адам сизге жөнөтөт, сиз мага жөнөтөсүз. Анан жазып алабыз өзүбүзгө. И таки будем работать. Күндөлүккө чогултсаңыз болот балким. Ошол күндөлүктү мен алам, ошого давайте мен мынчаны сатайын. Анан мен күндөлүк кошумча алайын. Ошондой сыяктуу болот, давайте. Неважно каякта турасыз.
Колыңызда телефон барбы? Всё, можно продавать. Сата берсеңиз болот. Классно же. Ойлонуп элем да, ошо айымдарга иштеп акча тапканга кандай мүмкүнчүлүк бере алам депчи, анан болгон вариантын баарын карап чыктым. Что-то не то, менин профилим эмес, имайо там эч кандай бир эме тиешеси жок психологияга, өскөнгө ошентип кала берет эле да, улам элечи көрдүңүздөр, ушул кыялым кандай жол менен ишке ашып отурат азыр. Күндөлүк менен айымдарга плюс жардам берем жашоосун өзгөрткөнгө. И плюс еще акча тапканга да мүмкүнчүлүк берем. Өтө сонун, да? Вообще классно же. Силердин задача просто продавать. Бар нерсени жөн гана сатуу. Каким образом? Объявленияларга кирип койдуңар, статуска коюп койдуңар. Инстаграмда адамдар болсо аяка кирип койдуңар. Анан WhatsApp статуска койдуңар, группаларга жөнөтүп койдуңар. Кимдин канча группасы бар. Всё, кетти ошол менен. Иштей бересиңер. Шапка профиля Telegram каналга видеону жүктөйм, күндөлүктүн бааларын жүктөйм. Иштешем, ошого реквизиттерди жүктөйм. Ошо реквизитке напрямую сала бересиңер. Ал боюнча да башыңар ооrbойт. Прямой менин реквизиттериме которо берет. Просто чекти силер жөнөтөсүңөр, адресин айтасыңар, телефон номерин айтасыңар, ошол жака жөнөтүш керек, всё, бүттү. Чыккандан кийин жөнөтүп жибересиз. Электронный болсо, электронный вариантты айтасыңар, мен анын электронный скидывать этип коем, и всё. Сүйлөштүк анда. Көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Почти 2 саат болуп кетти эфирим. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Демек, анда баштайлы. Ушул күндөлүк Кыргызстандын ар бир айымынын колунда болсун, жакынкы аралыкта. Эң башкы максат, эң биринчи Кыргызстандын айымдарын көтөрүү. Анан калганын көрөбүз иши. Эң биринчи ушуну көтөрүп алалы, айымдарды. Бир эле күндөлүктүн жардамы менен 3 ай ичинде эле спокойно. Январь, февраль, март болду, жазга уже сиздер жаңы мен болуп келип барасыздар. Жаңы идеялар менен, жаңы бир мотивация менен болду сонунда. Кеттик анда. Макул. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жакшы жаткыла. Бейпүл түн. Эфирди сактап коеюн.